Чыңгыз Айтматов. Биринчи мугалим. Бул сүрөттү мен али тартып бүтө элекмин. Анын кандай болуп чыгарын эмитен айтууда кыйын. Күнүгө таңзардан туруп, мурда долбоорлонгон айрым вариант сүрөтчү этюдтарды кайра баштан 2-3 сыйра карап чыгамда, таңкы тынчтыкта аркы терки басып ойлоном. Жок, мен али көңүлдөгүнү таба элекмин. Иштин баары алдыда. Бул сүрөт азырынча ойдогу тилек, жүрөктө толкуган, кан тамырында жүгүргөн элес үмүт, кыял гана. Иштеп бүтпөй жатып, болочок чыгарма жөнүндө күн мурун жарыя салганды деле башынан жактырбайм. Натура көрөм. Кызганчактык эмес. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет. Бирок бул жолу өзүңөр көрүп тургандай мен ал адатымдан танып, бүтө элек чыгармамды ортого салып, ал жөнүндө кеп айтмакмын. Айтпаска менин айлам да жок. Эмне үчүн дегенде жалгыз менин гана күчүм жетердей эмес, мага түрткү берип, кыялымды ойготкон бул окуя койнума батпай, кучагыма сыйбай турат. Мен аны сүрөт аркылуу төкпөй чачпай элге жеткирсем деген үмүттөмүн. Ошого көпчүлүк эл акылын айтып, тилегин кошсо экен дейм. Ал чыгарма көптүн деминен жаралган алоо болгудай, каныңардан кан кошуп, күчүңөрдөн күч болуп бергиле. Мен бул иш тууралуу силерге айтып берүүгө түздөн түз милдеттүүмүн. Биздин айыл Акжар тоо этегинде. Суулар шаркырап аккан чоң тектирде орношкон. Андан ылдый туурасынан суналган Кара тоого чейин түзөң өзөн, темир жол кеткен Казактын сары таласы. Айылдын үстүндөгү адырда мен бала чактан бери билген эки зор терек болор эле. Бул кош терек азыр да ошол жерде. Качан барбагын, айылга кайсы туштан келбегин, элден мурун эле дөбөдө жанаша кыналышкан ушул бийик теректер көзгө учурайт. Эмне үчүн экенин билбеймин. Же балалык таасирдин күчүбү, же болбосо сүрөтчүлүк кесибиме байланыштуубу айтор, станциядан түшүп, Капчыгайдан чыгып, айылды көздөй бет алганда, тээ адырда баягы кош теректер турат болду экен деп, чыдамсыздык менен ошол тарапты акмалап караймын. Ушунчалык алыстыктан бактар канчалык бийик болбосун, көрүнөрү шектүү. Бирок мен үчүн алардын сөлөкөтү ар качан байкалгандай туюлат. Эртерээк айылыма жетип барып, эртерээк дөбөгө чыгып барып, кош терекке ийилип салам берип, кулагымдын моокусу сыкканча алардын күйлөнгөн үнүн уксам деп дайым дегдеймин. Көчөдө бак деген толуп жатат. Бирок бул теректердин бир укмуштук касиети, алар бөтөнчө үндүү, тил бүткөндөй жандуу теректер. Күнү түнү тынбай, качан болбосун жалбырактар дирилдеп, чайпалган чокулары айкалыша, теректер ар кандай үнгө салып шуулдайт. Бирде жээкке урунган эрке толкундай угулар угулбас шапшынып, бирде тым-тырс ойлоно калып, сагынычтуу санага толгондой. Алда эмнеге муңдана үшкүрүп, жулкунган шамал булут айдап, жаан айдап, бутактарын кайрып ийгенде, теректер бой тиреше чыңалып, бизди жыга албайсың дегендей өжөрлөнө күйлөнүшөт. Кийин эс тартып чоңойгондо мен бул теректердин сырын түшүндүм. Бийиктикте, туш тарабы ачык дөбөдө тургандыктан, булар дайым шамалдын огуна туура келип, абанын ар бир кыймылына жооп кайтарып, жанагыдай тынымсыз шуулдап, бөтөнчө үндүү болгон себеби да ошол. Антке менен менин бул байкап тапкан балалык кыялымдын алгачкы таасирин суута албады. Ошол кездеги сонуркаганым азыр да тарабай, мен үчүн бул теректер ушул күнгө чейин кандайдыр тегин эместей, сырдуу, жандуу сыяктанат. Бул теректердин түбүндө менин өмүрүмдүн эң бир сыйкырдуу чагы калгандай. Эстеген сайын кайра баштан эскергим келет. Окуудан таркаган жайкы маалда биз бир топ балдар болуп балапан алабыз деп ушул жерге келчүбүз. Биздин чуркурашкан үнүбүзгө ыраазы болгондой, дөбөдө кериле чайпалган алып теректер дайымкысындай жалбырактарын леп-леп жепилдетип, бизди күндөн көлөкөлөп тосуп ала турган. Ошондо биз чор тамаан, чор алакан тентектер теректерге мышыкча асылып чыга баштаганда, чуу көтөргөн таранчылар жаны калбай чырылдашар эле. Анысына болобузбу? Улам бутактан бутакка үйдүлөп, бир убакытта куштар учкан бийиктиктен дүйнөнүн аймагынын ачыла калган көрүнүшүнө таң калып, баарыбыз тең үн катпай, бутак-бутакка жармашып, алабыз деген чымчыктын балапандарын да унутуп коер элек. Биз эң чоң имарат деп эсептеген колхоздун ат сарайы теректин башынан тепкидей эле көрүнүп, ал эми айылдан төмөн, алдагайда мунарыктаган мейкиндиктин ушунчалык зор экенине
Бизден нарыдагы нечен кыйыр жерлер, биздин суулардан башка дагы нечен күмүштөгөн суулар бар экенине суктана карап, аламдын чети ошолбу, же андан нарыда ушундай асман, ушундай булут, ушундай жер барбы деп ойлоно турганбыз. Ошол учурда көкөлөгөн жел күйүүсү кулакка угулуп, агабыда бир дабыштан шабырттаган жалбырактар, көз көрбөгөн көгүлтүр алыстыктан нечен сонундар, нечен кызыктар бар дегендей тымызын күү чалып, беттен эркирете сылаар эле. Жүрөгүм жарылып кетчүдөй дикилдеп, кош теректин шуулдаганын кыялга батып тыншаар элем. Көз алдыма жомоктогудай ар түркүн нерселерди келтирип, ошондо бир гана нерсени ойлоп аптырмын. Бул теректерди ким тикти? Кандай тилек, кандай үмүт менен өстүрдү экен деп оюма алып коюп аптырмын. Мына ушул теректер турган жерди айылдагылар эмне үчүндүр Дүйшөндүн мектеби деп койчу. Кокус бир мал издеп калганда, ой баланча менин тооругунанымды көрдүңбү десе, анда беркиси токтой калып, жогору Дүйшөндүн мектебинде жылкы жүрөт. Ошол жактан чалып көр деп бастырып кете берчү. Чоңдорду туурап биз дагы жүр кеттик Дүйшөндүн мектебине, тереке чыгабыз дей турганбыз. Бир кездерде ошол дөбөнүн үстүндө мектеп болгон эмес. Биз анын ордунда көрбөй калдык. Бирок кош теректүү дөбөнүн аталышы эл оозунда мурунку бойдон келе жатат. Бул мектептин ордун бала чакта адырларды кыдырып бир нече ирет издеп да көрдүм. Кийинчерээк эмне үчүн Дүйшөндүн мектеби, ал кайсы Дүйшөн деп карыялардан сураштырсам, алар менен бул суроомо эч бир кызык жок иштей, кайдыгер гана жеңшилтеп коюшту. Ушул эле жүргөн аксак кой Дүйшөн. Кече уруяттан кийин тиги дөбөдө бир жаман там болор эле. Дүйшөн комсомол болдум деп ошого мектеп ачып бала окуткан. Мектеп дегендей да эмес болчу, тим эле бир кепе. Анда өзүнчө бир кызык заман эмес беле. Кудай салбасын. Үзөңгүгө бутул ингендин баары эле бет алдынча чоң. Ар ким билгенин кылчу. Дүйшөн да ошондо оюна келгенин бир иштеп койду да. Андан бери ал жаман тамдын топурагы калган жок. Бир пайдасы аты жоктоп эле Дүйшөндүн мектеби болуп калды. Дүйшөн деген кишини мен анча жакшы билген эмесмин. Бою каркайган, бүркүт кабак, салабаттуу адам окшоду эле. Анын үйү суунун аркы маңдайында, 2-бригадтын көчөсүндө. Мен айылда жүргөн кезде Дүйшөн колхоздун мурабы болуп, канжыгасына чоң кетменди байланып алып, шатектен чыгып калган өзүндөй кал жайган жерден минип, биздин көчөдөн кээде бастырып өтө турган. Кийин карый түшкөндө почтолукка өтүп кетти деп уктум. Бирок кеп башкада. Комсомол деген менин андагы түшүнүгүмдө ишке да, сөзгө да курч, жалкоо жегиштерди гезитке жазып жиберчү айыл жигиттеринин чекке чыккан мыктысы. Ал эми жанагы сакалы буурул алык карапайым киши кашаң аттын чүчүлөгөн кебетеси менен өз заманында кандайча комсомол болуп, анан калса сабатсыз жатып, балдарды кандайча окутуп, кантип мугалим болуп жүргөнүн эч бир көз алдыма келтире албадым. Чынын айтсам, айылдагы көп жомоктун бир жомогу деп мен бул сөзгө анча деле ишенген жок элем. Көрсө, Дүйшөндүн мектеби дегендин өзүнчө тарыхы бар экен. Мен аны эч бир күтпөгөн жерден жакында гана билдим. Өткөн күздө колхоздон мага телеграмма келди. 2 жылдан бери биздин колхоз өз күчү менен жаңы мектеп куруп жаткан болчу. Мектептин имараты эми салынып бүтүп, айылдагылар мени мектептин ачылышына чакырган экен. Элимдин мындай кубанычтуу күнүндө бирге болоюн деп, дароо эле жолго чыга турган болдум. Сүрөт тартыш үчүн айылга ал турсун 3-4 күн мурунураак бардым. Шаардан чакырылгандардан эми академик Сулайманованы келет деп күтүп жатышкан экен. Ал киши мында 1 күн, жарым күн туруп, ушундан ары поездге түшүп Москвага кетет экен дешти. Академик Сулайманованын келерин угуп, мен абдан кубанып калдым. Бул көпчүлүккө белгилүү илимпоз аял биздин айылдан экенин, кыз кезинде шаарга кетип, кийин окумуштуу болгонун анча-мынча угуп жүргөм. Ал эми өзү менен шаардан тааныштым. Мен көргөндө Алтынай Сулайманова чачына ак кирип, толмоч тартып, илүүлөргө таяп калган киши экен. Университетте кафедра башчысы болуп, философиядан лекция окуп, академияда иштеп, анан ар кандай коомчулук иштери менен чет өлкөлөргө барып келип турган айылдаш эженин жай отуруп, жай сурашууга чамасы келбей жүрдү. Бирок ар бир жолуккан сайын мейли жыйналышта, мейли кокус көчөдө кездеше калганда, биздин айылдын жалпы аманчылыгын сурап, менин чыгармачылыгым жөнүндө кыскача болсо да пикирин айтпай койчу эмес. Мен бул кишинин жөнөкөйлүгүнө, адамгерчилигине ичим жылып, бир күнү жашырбай эле өзүнө айттым. Эже, айыл жакка барып, эл журт менен жолугушуп келсеңиз кантер эле. Сизди сыртыңыздан баары эле билип сыймыктанышат экен, бирок көпчүлүгү тааныбайт. Атактуу окумуштуу кызыбыз айылын теңине албай чанып жүрөбү деген сөздөр да бар. Аның туура инем, деп Алтынай Сулайманова
үшкіріп қойды. Баруға өзім да көптен дилгирмин. Барбаганыма кылым болду. Айылда анча деле жакын туугандарым жок. Бирок эл деген тууган. Элден чоң тууган болбойт. Сөзсүз барам. Колум бошой калса эле барам. Сагындым жеримди. Академик Сулайманов ал күнү кечибигирээк келди. Мектептин салтанаттуу ачылышына жуп, анын машинеси көчөгө келип токтогондо, жыйналышка чогулган эл бүт эле астынан тосуп чыгып, тааныган тааныбаганы да кары жашы дебей тегиз учурашып, кол алышты. Алтынай Сулайманова мындайды күтпөгөн болуу керек. Сүйүнгөндөн эмне кыларын билбей, элге кол куушура ийилип жүрүп отуруп, залдагы президиумдан орун алды. Мындай салтанаттуу жыйылыштардын нечен мамлекетте, нечендерин көргөн Алтынай Сулайманова бул жолу көзүнө жаш алып отурду. Жыйналыштын аягында пионерлер анын мойнуна кызыл жагоо тагып, гүл берип, жаңы мектептин ардак китебине анын ысмын биринчи жазышты. Окуучулардын шаан шөкөттүү оюндарынан кийин кечке жуук биз бир топ мугалимдер айыл активдери болуп мектептин директорунун үйүндө конокту болдук. Мында ал Алтынай Сулайманованын келгенине сүйүнүп жеетин албай, аны килемдер төшөлгөн жасалгалуу төргө отургузуп, колунан келишинче урматтап, сыйлап жатышты. Чоң дасторкондун тегерегинде жайнап отургандар көөгө сөз сүйлөшүп, тостор артынан тостор айтылып, чай ичилип жаткан кезде колуна бир тутам газет журналдарды кармаган жаш жигит эшиктен кирип келди да, үйесине 10 чакты телеграммаларды сунуп, кол коюп бериңиз деп кайрылды. Мурунку окуучулардан келген куттуктоо телеграммалар катардан катарга өтүп, кимдир бирөө сөз арасында «Ой, муну Дүйшөн абышка алып келдиби?» деп сурап калды. «Ооба», деди жигит. «Жыйналышка жеткире барайын деп жакшы эле чаап келген экен. Кечиип калдым деп жатат». «Ой, түштө аны аттан, үйгө кирсин», деди үйеси колун булгап. Жигит эшикке чыгып кеткенде жанаша отурган Алтынай Сулайманованын өңү кубара түшүп, алда эмне эсине келгендей менден сурап калды. «Ал кайсы Дүйшөн? Кимди айтып жатышат?» «Колхоздун пошточусу эже», дедим мен. «Дүйшөн деген аксакалды таанычып элеңиз?» «Ооба» дегендей башын ийкеп, Алтынай Сулайманова бир нерсе айтайын дедиби, ордунан турууга умтула берди эле, аңгыча терезенин тушунан атчандын караны дүбүрөтүп өтө чыкты да, үйгө кирип келген жигит «Түшүңүз десем тийгиши болбой койду, агай», деди. «Элге кат таркатам деп бастырып кетти». Тим кой кете берсин». Отургандардын ичинен бирөө жактырбагандай колун шилтеди. «Ал абышканын отурар жери башка». Дүйшөн дегенди билбейсиңер. Ал закон менен гана жүргөн киши, кызматын аткармайын эч жака кайрылбайт», деди ага кошумчалап экинчиси. Мейли эмесе эчтеке эмес дегендей үйеси да башын ийкеп койду. Аңгыча болбой төрдө отурган айыл арасындагы кадырман кишилердин бири вино куюлган чөйчөгүн колуна алып сөз баштап калды. «Жолдоштор, бир кездерде биз А деген тамганы тааныбаган Дүйшөндүн мектебинен да окудук элек». Ал бул сөздү таң калгандай күлө сүйлөп башын чайкады. «Азыр ошол эсиме түшүп жатат». «Ой тобо десеңчи, ырас», дешти башкалар. «Ой Дүйшөндүн жоругу курсун. Ушуну да мугалим деп, окутуучу деп жүргөн экенбиз да». Кат кырган күлкүлөр бастай калганда, жанагы киши сөзүн уланта түштү. «Мына эми алдыбыз өлкөгө даңкы чыккан академик болуп, артыбыз жогорку орто билимдүү эл болдук. Айылыбызга бүгүн жаңы орто мектеп ачтык. Башкасын айтпайын, замандын кандай өзгөрүлгөнү ушундан эле байкалып отурбайбы? Кана эмес агайын туугандар, биздин айылдын уул кыздары мындан арыда илимден илимге жетилип, өз заманынын алдыңкы кишилери болушу үчүн». Бул сөздөрдү эл жапырт колдоду. Жалгыз гана Алтынай Сулайманова өтө кыжалат болгондой эрдин тиштенип кызара түштү. Ал чөйчөктүн четин оозуна тийгизди да кайра ордуна койду. Анын минтип отурганын сөзгө, күлкүгө берилип алаксыган көпчүлүк байкаган да жок. «Сиз эмне көңүлсүз отурасыз эже?» дедим мен. «Анчейин эле, иним». Алтынай Сулайманова 2-3 кайтара саатын карап коюп, башка эчтеке айткан жок. Ушуну менен коноктор тышка дем алганы чыкканда, Алтынай Сулайманованын элден четке бөлүнүп, тээ жогору адырда чайпалган кош теректи тиктеп, ойлуу турганын көрүп, жанына басып бардым. Жашнууга чукулдап, күздө талаанын сургулт четине чыгып калган күндүн кочкул нурлары бийиктикте турган теректердин чокуларына бирде тийип, бирде тийбей куулуп турган экен. Кайран теректер жалбырак төгүп турган кез экен. Жазгысын бүрдөгөндө көрсөңөр болор эле, дедим мен. «Ооба, мен да ошону ойлоп жатам», деп Алтынай Сулайманова башын ийкеп,
шыпшынып койду. Ар бир нерсенин жазы да көзү да болот тура. Анын ажары өчүп бараткан болпо койрак төгөрөк жүзүнө санаркалуу көлөкө чалышып, өткүр кара көздөрүнүн тиктеши өксүй түштү. Бул окумда ушул далайды билген чоң окумуштуу аялдын түрү о качанкы өтүп кеткен 18 кайра келер болсочу деп ичтен сызып, кызыл жоолук, кызыл жүздүү чагын эстеген кадимки эле жөпчөнөкөй кыргыздын аялдарына окшой кетти. Ал дагы бир нерсе айткысы келгендей теректерди тиктеп, унчукпай турду да бир убакытта папирос алып күйгөздү. Москванын поезди биздин станциядан түнкү 11-де өтөт эмеспи? Деди. Ооба же, 11-де өтөт. Немесе мен азыр жөнөшүм керек. Эмне үчүн? Сиз 1-2 күн туруп кетмек убадаңыз бар эмес беле? Эл сизди кое бербейт эже? Жок, менин зарыл жумуштарым бар. Бүгүн кетпесем болбойт. Азыр кетишим керек. Айылдаштары жаалап, кетирбейбиз деп таарынып кыйнагандарына болбой, бышып жаткан тамакка да карабай, айтканынан кайтпай кечирим суранып жатып, Алтынай Сулайманова акыры кетмек болду. Күн батып калган кечки убакытта айылдаштар кейип-кейипчип жатып, аны машинага отургузушту. Алтынай Сулайманованы станцияга узатып, мен да кошо жөнөп калдым. Бул кишинин эмне үчүн мындай чукул арада бир топ элдин көңүлүн калтырып, шашылыш жөнөшүн эч кимибиз түшүнбөй да калдык. 2-3 жолу мунун себебин сурайын деп барып, бирок одоно болуп калбасын деп иймендим. Анын үстүнө ал азыр эч кимге эчтеке айтпасына да көзүм жетти. Жол катары Алтынай Сулайманова бир ооз сүйлөбөй, өтө катуу ойлонуп, капа болуп келе жатты. Станцияга келип поездге түшөрүндө акыры сурадым. Эже, бир нерсеге кейип капа болуп келдиңиз. Таарынган жериңиз барбы? Жок, антип ойлобогула. Эмнеге таарынайын? Таарынсам да өзүмө таарынам. Өзүмдүн билбестигиме. Оюңарга эчтеке албагыла, деди. Андан көрө мага нааразы болсоңор жөнү болор. Ушуну менен Алтынай Сулайманова Москвага жөнөп кетти. Мен шаарга кайтып келгенден кийин күндөрдүн биринде Алтынай Сулаймановадан ойлобогон, күтпөгөн жерден кат алдым. Өзүнүн илимий иштери боюнча Москвада көп убакыт кармаларын жазып, андан ары катында мындай дептир. Кымбаттуу иним, канчалык зарыл жумуштарым болбосун, бардыгын жайлаштырып таштап, мен ушул катты жазууну туура таптым. Эгерде ушунда айтылгандар сизди кызыктырса, анда өз чыгармачылыгыңызга пайдаланууну суранам. Анткени бул мен үчүн гана эмес, биздин айылдаштар үчүн гана эмес, биздин жалпы ишке, көпчүлүккө, өзгөчө жаштар үчүн керек го деп эсептеймин. Бул менин көп ойлордон келип чыккан пикирим. Бул менин эл алдында жүрөгүмдү сунуп тартуу кылган сырым. Андыктан муну канчалык көп адам билсе, мен ошончолук бактылуу болом. Ошончолук эл алдында ыйык парзымды аткарып, ошончолук менин да кетирген күнөөм кемейт. Эгерде жаза турган болсоңуз, мени уялат экен деп тартынбаңыз. Эчтекесин жашырбай, ачыктан ачык жазыңыз. Мен ушул каттын негизинде мындан ары академик Сулайманованын өзүнүн атынан аңгемени уланткым келет. Бул иш 1924-жылы болгон. Ооба, мен жакшы билем. Так ошол жылы. Анда азыркы биздин айылыбыз турган жерде 10-15 түтүн жатакчылар болор эле. Анда мен 14-төгү жетим кыз аталаш туугандардын колунда жүргөм. Ошол жылы күздө малдуу жандуулар кыштоого көчүп өткөндөн кийин биздин айылга мен башта көрбөгөн аскер шинели кийген чоочун жигит келди. Элден жолдон улак турган тоо боорундагы кичинекей кыргыз айылы үчүн бул өзүнчө бир чоң окуя болду. Адегенде аны аскер башчылыкта жүрүп, эми айылга чоң болуп келиптир дешти. Кийин туруп жок кокуй. Бул баягы эле темир жолго тентип кеткен Таштанбектин уулу Дүйшөн деген экен. Өкмөт аны солдаттан бошотуп, мугалим кылып жиберген имиш. Мектеп ачып, бала окутатмыш дешти. Мектеп, окуу деген сөздөрдүн өздөрү эле биз үчүн анда анча да тааныш эмес, жаңы сөздөр. Бул айтылгандар чынбы, жалганбы, эмне болот, кандай болот деген арада айыл ортосундагы дөбөчөгө эл жыйналып келсин деген кабар айтылып калды. Ой шумдугуңур, бул дагы кандай жыйналыш эле деп сүйлөгөн акем жаман атына минип бастырып кеткенде, артынан ээрчип, башка балдар менен кошо мен да жүгүрүп бардым. 5-6 аттоосу калганы жөө турган кичинекей топтун ортосунда көөнө кара шинели кийген, бажырайган кубакай жигит сүйлөп жаткан экен. Биз жетип барган учурда
Эрде кыйшая тартып кулак салып турган атчандардын бири анын сөзүн бөлүп жиберди. Эй балам, деди ал аптыга сүйлөп балдырап. Бу сенин ата тегиңди го билебиз. Бизге окшогон кара таман. Анан сен кайдан жүрүп молдо болдуң? Дүйшөн артына кайрыла салып жооп берди. Мен молдо эмесмин аксакал. Мен комсомолмун. Азыркы убакытта кат тааныгандарды мугалим дешет. Мен аскерде жүрүп кат таанып келдим. Менин молдолук жайым ошондой. Балиде. Аның жөн экен, демиш болушту. Эмесе комсомол мени мугалимдикке дайындап, бала окуткун деп жиберди. Мектепте силердин жардамыңар менен төбөдө ээн турган жаман тамды оңдоп ачалы деген таклип бар. Кандай дейсиңер? Акылыңарды айткыла. Баятан мышыкча сестейип, бир көзүн жумуп унчукпай эрдин кашына өктөгөн сатымкулу кераяк чырт түкүрүнүп сүйлөп койду. Аныңды коя тур. Окуунун бизге кереги эмне? Дүйшөн кандай дээрин билбей көз алаңдай түштү. Баса туура айтат, деп бир жактагылар да жабыла козголо берди. Биз жер кетмен деп жер менен эле окат кылган дыйканбыз. Биздин балдар окуп, эл сурап өкмөт болот беле. Кой айланайын. Башыбызды катырба. Үндөр бастай түшкөндө өңү бозоруп, дабышы калтыраган Дүйшөн элди айландыра карап, "Силер балдарды окутууга каршысыңарбы?" деп сурады. Каршы болгонду сен зордойсуңбу? Азыр элдин өз эрки, боштондукка чыкканбыз, деди нары жактан бир үн. Шинелинин илгичтерин жула бере жаздап, Дүйшөн төш чөнтөгүнүн ичинен 4 бүктөлгөн кагазды суруп чыкты да, аны колуна көрсөтө кармай кыйкырды. Эй, силерге жер, суу бөлүп берген кеңеш өкмөтүнүн бала окутсун деп мөөрүн баскан ушул кагазына каршы чыгасыңарбы? Кана, кеңеш өкмөтүнүн мыйзамына ким каршы, ким? Анын ким деп кыйкырган сөзү бейпил жаткан күзгү абаны атылган октой жиреп, чак деп бөксөдөгү аска ташка тийгенсиде. Эч ким унчукпай баары тең тымтырс болушту. Силерге дейсиңер, деди Дүйшөн чарчагандай үнүн басаңдата сүйлөп. Биз өмүр бою эзилип тепсенди болуп келген элбиз. Өкмөт бизди көзү ачылсын, эми көзү ачылсын, кат таанып, билимге жетилсин деп жатат. Мына, ошондуктан балдарды окутушубуз керек. Дүйшөн деми кысталып сүйлөп бүткөндө, жана анын молдолук жайын сураган долдураган киши мейли, кылар ишиң болбосо окутсаң окутарсың, деп койду. Мен силерди жардам бергиле деп жатам. Тетиги байдан калган жаман аткананы оңдойлу. Көпүрө салыш керек, отун керек. Жигит, коя турчу. Сатымкул кераяк дагы чырт түкүрүнүп, жумулган көзүн ымдап алды. Бу мектеп ачам деп кыйкырасың. Үстүңдө тонуң жок, астыңда атың жок, же айдап койгон жериң жок, көздө болгон малың жок. Сен эмне жылкы тийип окат кыласыңбы? Окатым эптеп өтөр. Өкмөт мага маяна төлөйт. Мына ошондой да. Сатымкул жыргагандай ыржая күлүп, төшүн кайкайта эрдин кашынан өйдө боло берди. Сөздүн аныгы эми чыкпадыбы? Сен ошол өкмөттүн казынасы менен эле жумуштарыңды бүтөп, балдарды окутуп ал. Бизди болсо кыйнаба. Өз ташпишибиз башыбыздан арылбай жүрөт. Ушуну менен Сатымкул аттын башын бура тартып бастырып кетти. Анын артынан башкалар да тарап кетишти. Кагазын колуна кармаган бойдон турган жеринде селдейген Дүйшөн көпкө чейин ордунан козголбой турду. Мен анын кеудесине көз айырбай карап калган экем. Жанымдан бастырып бара жаткан экем. Ой, сен эмне кылып жүрөсүң бу жерде? Тур үйгө саксайбай, дегенде балдардын артынан тызылдап жөнөдүм. Тигини кара, ушулар да жыйындын четине келчү болуп алыптыр. Эртеси күнү сууга барган жерибизден кетмен, күрөк, балта көтөргөн Дүйшөн суудан кечип өтүп, жогору дөбөдө турган жаман тамды көздөй кеткенин көрүп калдык. Ушундан баштап күнүгө эртең менен кара шинелчен Дүйшөндүн караны өйдө бир өтүп, күн батарда ылдый бир түшүп турду. Кээде чоң таңгак саман же курай көтөрүп ташып жатты. Аны көргөндөр айылда туруп, бул ким болду дегенчелик кылып, үзөңгүгө такандай калып, алакан астынан көз жүгүртүп кеп кылар эле. Ой, алдагы отун көтөргөн Дүйшөн мугалим эмеспи? Ооба, так ошол. Бечара, мугалим деген кызматың деле жыргаган жумуш эмескен го. Анан эмей, карачы, байдын токолунча жүк көтөрүп отун алганын. Анан ушинтип жатып дегеле чоң сүйлөгөнүн эмне бересиң? Колунда мөөр басылган кагаз бар да. Күчтүн баары ошондо. Мугалимдин ал жерде эмне кылып жүргөнүн билүүгө кызыгып, бир күнү адырдан тезек терип келе жатып, 3-4 кыз болуп кайрылып калдык. Бул жамантан башта бир байдын атканасы болгон.
кыш күрөдө тууп калган бейлер кулундар менен ушунда багылып турган. Кеңеш өкмөтү чыгып бай качып кеткен соң аткана ээн калып, тегерегин коко тикенек эрмендер басып, киши каттабай калган болчу. Дүйшөн өгүнтөн бери тикенектердин баарын түбүнөн кетмен деп чаап, тамдын шалдырап жыгылып калган калгасына кайра эптештирип, ураган жерлерин оңдоп жүргөн экен. Өзүбүздүн боюбуз менен тең болгон тезектолок колтурмачтап таңылган чоң алагаптарды көтөрүп, биз ушул жерге дем алмакка отура калганда, үстү башы ылай болуп, жеңдерин түрүнүп алган Дүйшөн тамдан чыга келди да, бизди көрүп бетинен терин арчый жылмая күлдү. Кыздар, келгиле. Тезектен келе жатасыңарбы? Биз уялганыбыздан унчукпай эле бири-бирибизди карап, кап-каптын түбүндө турган жерибизден ооба деген челик баштарыбызды ийкеп койдук. Биздин уяңдык жайыбызды дароо түшүнө койгон Дүйшөн дагы да жылмая күлүп сүйлөдү. Келгениңер жакшы болбодубу, кыздар? Мына, мектебиңер даяр десек да болот. Азыр эле бир бурчуна меш өңдүү бир нерсе куруп бүттүм. Көрдүңөрбү? Мооруда үстүнө чыгып турат. Эми кыштык отунубузду тамдын бир жагына жыйып салабыз да, жерге самандан калыңыраак төшөп таштап, окууну баштай беребиз. Кандай? Мектепке келесиңерби? Окууңар келеби? Кыздардын ичинен чоңураак эле мен элем. Алар унчукпай жатканынан, жеңем кое берсе келем, дедим. Дурус. Кое бербегенде кармап калат беле. Атың ким сенин? Алтынай, дедим мен, жыртык тиземди этегим менен жаба салып. Алтынай, жакшы экен. Сен чоңоюп калган эстүү кыз экенсиң, деди ал мени эркелете жалооруп карап. Эмесе Алтынай, сен башка балдарды да мектепке окуйлу деп ээрчиткен. Макулбу? Макул, аке. Мени ага деп жүргүлө. Мектептин ичин көрүңөр келеби? Кирип көргүлө, кыздар. Коркпогула. Жок, биз кетебиз дешти кыздар. Мейлиңер эмесе. Окууга чогуу келгенде көрөсүңөр. Бара койгула. Мен күн батканча отунга дагы бир сапар барып келе салайын, деп Дүйшөн орок чибин алып талаага басып кетти. Ал кеткенде биз дагы каптарды көтөрүп алып жөнөп калдык. Мындайраак чыкканда менин башыма бир ой түштү да, токтогула кыздар, кое тургула, дедим. Мектепке отун керек экен. Тезегибизди тамдын түбүнө төгүп кетели. Ичкери киргизип алсын. Үйгө кургул барабыз манан. Акылдуусун мунун. Кайра барып дагы терип келели. Койчунары, күн кечкирип бара жатат. Апаларыбыз урушат, деп кыздар мага карабай, каптарын бөжөңдөтө көтөрүп чуркап кетишти. Мен ошондо эмне үчүн анткенимди ушул күнгө чейин жакшы түшүнбөймүн. Кыздар менин сөзүмө көнбөй койгонунан намыстандымбы, же болбосо тырмактайымдан шорум кайнап, каагыбыз силикүү жеп көзүм каткандыктанбы, мени башта көрбөгөн, билбеген адамдын жүрөгүмдү жылта эркелете карап, сен эстүү кыз экенсиң деп эки ооз сөз айтканы делебемди козгоп кеттиби, айта албаймын. Бирок азыр ойлоп отуруп, менин чыныгы тагдырым, менин азап тозоктон өткөн таалайым ушул бир кап тезектен башталдыбы деп да кетем. Анткени тагы ушул күнү бул жоргомдун аягы эмне болот деп тартынбай бел байлап, өмүрүмдө биринчи жолу өзүм туура деп тапкан оюмду иштедим. Айтор, жолдошторум мени таштап кеткенден кийин мен кайра жүгүрүп отуруп Дүйшөндүн мектебине келдим да, каптагы тезекти там түбүнө төгө салып, тызылдаган бойдон адырдын коктук олотун аралап, тезектериге шашылдым. Алда кандай зор эрдик көрсөткөндөй жүрөгүм алып учуп, адегенде бет алды эле чуркап кете бердим. Адыр үстүндө кылкылдаган күң реңи өчкөн күзгү чийлердин сыйда көкүлүнө жалын ойнотуп, боз топурак жерди кызыл сур түскө боеп, бирөөгө кичинекей бир жакшылык кылганымдан дикилдеген жүрөгүмдө канчалык кубаныч бар экенин билгендей, менин тытык пешмантымдын күмүш топчуларына чагылыша, жүзүмдөн, маңдайымдан эркелетип, балкыган нур төгүп жатты. Биринчи жолу өз күчүмдү сезип, менин да колумдан бир нерсе келет экен го деген ой менен көз көргөн жер, асман шамалга кайрылып, билип койгула, мен эми сөзсүз мектепте окуйм, өзүм гана эмес, башка балдарды да окууга ээрчитем деп көңүлүм көтөрүлүп, сыймыктанып келе жаттым. Ушинтип жүгүрүп бара жатып бир убакытта эсиме келе түштүм да, жерден тезек издей баштадым. Демейде жайнаган тезек азыр эндүчүндүр табылбай жатты. Элеңдеген көзүмө тезектер анда-санда гана бир көрүнүп, караңгы түшкүчө кабым толбой калат экен го деп ого өтөр шашып, ан сайын эсим чыкты. Айткандай эле менин кабым ортоло электек күн батып, аңгыча болбой айланата караңгылай баштады. Мындай ээн жерде жалгыз болуп көрбөгөн элем. Үн жок, жан жок чийлүү адырга түн канаты жайылып, мени бул жерде бир нерсе кармап калардай. Капты ийинме арта таштап, айылды көздөй жүгүрдүм. Коркорумдан бакырып ыйлагым келди. Балким ыйлап да жиберер элем, бирок Дүйшөндүн жанагы айтканы эсимден чыкпай, ал мени көрүп тургансып, уялганымдан чымырканып, үн чыгарбай келе жаттым.
Алашала тер болуп үйгө жетип келгенимде очок боюнда от жагып турган жеңем өйдө тура калды. Жеңем урушчаак, начар аял эле. Сен кайда жүрөсүң я? Деди ал жулунуп. Мен жооп кайтаргыча болбой, колумдагы капты жулуп алды. Караңгы түнгө чейин сандалып жүрүп тергениң ушубу? Кыздар айтып койсо керек. Өлүк канаңды гана көрөйүн шүмшүк. Мектепте сенин эмнең бар экен? Мектептен айланат бекенсиң? Жеңем менин кулагымды толгой кармап, желкеден нары койгулай баштады. Ит жетим, көк жетим томаяк. Бөрү баласы ит болбойт. Элдин балдары үйгө ташыса, сен үйдөн ташыйсың. Экинчи ошол жакка басып көр. Шыйрагыңды ташка чагып, талпагыңды сыйрып туз куям. Мектеп чириген мунун. Мен сөз да, үн да кайтарбадым. Очоктун боюнда бүрүшүп, дабыш чыгарбай ыйлап отурдум. Бул акмак катындын урган сокконуна ыйлабас элем. Андайга быш бүткөнмүн. Менин ыйлаганым жеңем мени эч убакта мектепке жибербесин түшүндүм. Ушинтип ыйлап жатып талпакка бүк жыгылган бойдон уктап калган экем. Түшүмдө караңгы түн каптаган ээн адырда тезек терип жүргөн экенмин. Бир убакытта чийдин арасынан жеңем болуп ыржайган кара катын чыга калды да мени көздөй атырылды. Капты көтөрүп качып жөнөдүм. Жүрөгүм оозума тыгылып, дем бербей, бутум чөпкө оролуп, кадамым арбабайт. Кара катын артымдан жетип келип, мени жерге көтөрө чапты да жулмалап тумчуктура баштады. Ал менин колумдан капталашып жатты. Бербейм, тезекти мектепке алып барам, кое бер мени, кое бер деп чаңырып жаттым. Ушундан 2 күндөн кийин эртең менен айыл арасында иттер үрүп, кишилердин үндөрү угулуп калды. Көрсө Дүйшөн айылды үймө үй кыдырып, балдарды окууга чогултуп жүргөн экен. Анда айыл көчө эмес, ар жерде орношкон, бозоргон котур там. 10 чакты баланы тобу менен эриште жүргөн Дүйшөн тигил үйгө бир кирип, берки үйгө бир кирип аралап жүрдү. Биздин үй эң четте болор эле. Алкылдаган жеңем экөөбүз эшикте соку жанчып, акем темир жолдун базарына эгин алып барып сатам деп кородон ору ашып жаткан. Зылдай оор сок билекти энтигип өйдө көтөргөндө улам көзүмдүн кыюусын салып, Дүйшөндөр жакты карап жаттым. Алар биздин үйгө жетпей кайрылып кетеби деген коркунучта болдум. Жеңем мени мектепке кое бербесине көзүм жетип эле турса да, алда эмнеден үмүттөнүп, эч болбосо мугалим мындан келип, менин бул жерде экенимди көрсө экен деп чыдамсыздык менен күтүп, келтире көр, Кудай келтире көр деп Кудайдан тиледим. Дүйшөн менин мында экенимди биле койгон эмес чыгар. Айтор катары менен кыдырып, бизге да келип жетти. О, жеңе ишилгери. Мына бул балдар болуп баарыбыз конокко келдик, деп Дүйшөн жайдары күлүп салам берди. Келгиле дегендей жеңем анын келишин жактырбай күң кетти. Акем болсо оро казган жеринен башын да өйдө көтөргөн жок. Кана эмесе, бүгүн окуу башталат. Кызыңар нече жашта? Деп Дүйшөн эшикте жаткан мала ташка отуруп, балдарды тизмелеген кагазын даярдады. Жеңем жооп кайтарбай, ачуусу менен сок билекти гүрс эткизе, аны ыкшап алды. Эми эмне болот деп ичимден кыпылдап, жаным жок. Дүйшөн мени карап, баягыдай жүрөгүмдү жылыта күлүп койду. Алтынай, жашың канча да? Мен коркуп унчуккан жокмун. Мунун жаш башын эмне кыласың? Деди алкына кайрылган жеңем. Буга окшогон томаяк куу жетим эмес, нанды нана деп жүргөн аталуу энелүү эркелер да окубай жүрөт. Тейтиги ээрчиткен балдарды эле окутуп ал, мында ишиң болбосун. Дүйшөн ордунан секирип тура келди. Өңү кумсарып, бүркүт канат каштары куушурула түштү. Бул эмне дегениңиз? Жетим деген Кудайга жазыптырбы? Жетим кыздар окубасын деген закон бар бекен? Закон пакунуң менен ишим жок. Байкап сүйлөңүз. Бул кыз сизге кереги жок болсо, кеңеш өкмөтүнө керек. Жооп берип калып жүрбөңүз. Ой, сен каяктагы чоң элең? Багып жүргөн кызымды мен биленби, же жериңден ооп тентип келген сен билесиңби? Бул иштин аягы эмне болуп бүтөөрүн Кудай билсин. Тек ушул учурда ородон белчесинен болуп акем чыга калды. Ал аялынын үйү башкарып, сөз баштаганын жактырчу эмес. Өзү турганда аны кынына киргизип, сабай турган. Бул жолу да анын ошол чорт мүнөзү кармады окшойт. Эй катын, деди ал ородон чыга кыйкырып. Сен качантан бери эле элди башкарып, биларман болуп кеткенсиң. Көп сүйлөбөй ишиңди кыл. Айда, Таштамбектин баласы. Чатагыңды кой, алып кет кызды мектебине. Окутасыңбы, чокутасыңбы, айда. Чатагың керек эмес, алып кет. Муну мектепте талтаңдатып коюп, сокуну ким жанчып, жаргылчакты ким тартат экен? Деп жеңем дагы булкунду эле, акем анын оозун жып басты. Жапчагыңды калжырабай. Дегеним деген, айттым бүттү.
Мына ушинтип жатып мен биринчи жолу мектепке бардым. Ушундан тартып дүйшөң күнүгө эртең менен айылды үймөй кыдырып, бизди мектепке алып барып жүрдү. Биринчи күнү ал бизди жерде төшөлгөн саманга отургузуп, колубузда бирден дептер, бирден калем, ар бирибизге атайлап жасалган кичинекей тактайдан берди да «Муну тизеңерге коюп кат жазасыңар» деди. Анан дубал бооруна жармаштырып койгон сүрөттү көрсөтүп «Мына бул киши Ленин» деди. «Биз ушул кишинин айткан, көрсөткөн жолу менен окуйбуз». Лениндин ошондогу сүрөтү бүт өмүрүмө эсимде калды. Кийин мен мындай сүрөттү эмне үчүндүр учурата алган жокмун. Иреңи азыңкы Ленин ал сүрөттө жаратар колун мойнуна асып, артын жапырак ийген кепканын астынан муңайым карап, «Эчтеке эмес балдар, силер да чоңоюп жетилесиңер, о силердин келечегиңер кандай сонун келечек» дегендей терең ойго берилип турган эле. Дүйшөн бул сүрөттү көптөн бери алып жүргөн болуш керек. Кагазы эскирип, чети жыртылып калган болчу. Мындан башка биздин мектепте 4 эле дубал бар болчу. «Мен силерге балдар арип жазууну, сөз, сан жазууну үйрөтөм» деди эле. «Өзүм эмнени билсем, ошону окутам». Айтканындай эле дүйшөн билгенин аябай, ар бирибиздин үстүбүзгө үйрүлүп, калем кармоодон тарта үйрөтүп, биз укпаган саясий сөздөргө чейин түшүндүрүп, окутууга аракеттенип жатты. Азыр ойлосом, колунда кармаган алиппеси жок бул чала сабат эки сөздү эптеп кошуп окуган жаш жигиттин, албетте, анда окутуунун тартиби, жол жобосу жөнүндө эч кандай кабары да болгон эмес. Окутат деген ушул деп өз билгениндей, өзүнүн оюна туура келгениндей окута берген. Бирок анын ак пейилинен кылган аракети менимче талаага кеткен жок. Анткени ошондо биз үчүн айылынын четине чыгып көрбөгөн тоо койнундагы кыргыз балдар үчүн бул мектеп деп аталган туш-туш жыртыгынан шамал ышкырып, эшигинин жылчыктарынан тээ алыстагы ак карлуу тоо чокулары көрүнгөн, ышталган котур тандак кулак угуп, көз көрбөгөн укмуштуу жаңы дүйнө ачылды. Биз ошондо эле Улуу Ата Ташкенттерден да чоң Москва деген Ленин жашаган шаар бар экенин, баш аягы таластын өрөөнүндөй деңиздерде тоодой болгон кемелер сүзүп жүргөнүн, чыракка жаккан май жердин астынан чыга турганын билгенбиз. Эл байып турмуш оңолгондо биздин мектеп столдор коюлган чоң ак тамболоруна биз ошондо эле ишенгенбиз. Анча-мынча арип тааныгандан кийин ат таканы жаза албай жатып, кат жүзүндө биздин биринчи озонган сөзүбүз Ленин болгон. Биздин саясий алиппебиз бай, кедей, батыраак, кеңеш деген сөздөрдөн түзүлгөн. Ушунун баарын бизге дүйшөн колунан келишинче үйрөтүп, түшүндүрүп, окутуп жатты. Дүйшөн атасы менен кошо темир жолдо иштеп жүрүп, Михаил Семенович деген карыя мугалимдин колунда 2 кыш окуп жүргөнүн, аскерге баргандагысын, актар менен согушкандагысын кызык угар элек. Ал эми Ленин тууралуу дүйшөн өз көзү менен көрүп келгендей сүйлөр эле. Эгерде анча-мынчасы ооздон оозго өткөн элдик жомок болсо да, биз үчүн анын баары сүттөн ак чындык болчу. Биз эч бир күмөн санабай туруп кээде сурап калар элек. «Агай, Ленинге салам бергенде кол кармаштыңыз беле?» Анда биздин мугалим башын чайкап, «Жок балдар, жүз көрүшүп жолуга албадым» деп ошого өкүнүп, үшкүрө турган. Ал ар бир айдын аягында Волуска барам деп жөө кетип 2-3 күн жол жүрүп келчү. Ушул арада биз аны кадимкидей сагынып калар элек. Жанымдан артык бир тууганым келердей, жеңиме байкатпай улам-улам төмөн жактан жол карап, мугалимдин куржун көтөргөн караны кайсы жерден көрүнөр экен, жайдарымын өзгүлүкүсүнө качан тоюп, жүрөгүмдү жылыта караган көздөрүн качан көрөр экем деп чыйпылдап күтөр элем. Дүйшөн окуткан 10 чакты балдар кыздардын ичинен чоңураак эле мен болчумун. Балким ошондуктан сабакты дурусураак билгени да мен элем. Бирок алган эмес, мугалимдин ар бир айткан сөзүн, көрсөткөн арип жазууларын мен ыйык түрдө көңүлүмө алып, бүт ыкласым салып үйрөнө турганмын. Мен үчүн андан чоң, андан артык жумуш болгон эмес. Дүйшөндүн берген дептерин аяп, кай жерде жүрбөйүн, ороктун учу менен жерге чийип, дубал боорлоруна, кар үстүнө арип салып, сөз жазып окугам. Өз көңүлүмдө мен үчүн дүйшөндөн жакшы, андан билимдүү киши болгон эмес. Бул арада антип-минтип жатып, кыш да кирип келди. Суук түшкүчө дөбөнүн этегинде аккан таштак сууну кол кармашып кечип жүрдүк. Кийин шыйрак какшап, майда балдар чыдагыз болгондо, дүйшөн аларды бирин жодуна мингизип, бирин колуна көтөрүп өтүп жүрдү. Кишилердин ошондо караңгылыгы, түшүнбөстүгүбү дүйшөндүн мурусун шылдыңдап күлүшө турган. Өзгөчө кыштоодогу малдуулар тегирменге ун салдырганы келгенде, жайма каптарды астыларына салып алып, чоң сары тон, түлкү тебетей кийип, куйругу чорт түйүлгөн семиз аттарды алчаңдата, ичкен бозосуна карт кекирип, ботон бул бирин көтөрүп, бирин аркалап, балапаны ээрчиткен күрүптөй болгон неме ким өзү?» деп камчысын түртө өтөр эле. Анда экинчиси темине берип, атаңдын көрү, аял болсо токолду ала турган экен го.
деп туяктын астынан даңкан таштап каткырган бойдон кетишерле. Ошондо тигилердин айтканына ыйлап жиберчүдөй ар бирине ичим күйүп, күчүм жетсе аларды тизгинден алып, биздин мугалимден айланып кеткиле, силер уятсыз, акмак кишилерсиңер деп бетке кыйгырсам го дегендей ызалана турганмын. Бирок Дүйшөндүн буга арданганын көрө албадым. Ал мындайды укмаксан болуп, сабырын салып, бизди башка сөзгө алаксытып койчу. Көпүрө салууга жыгач жок, аттамчыктар коелу деген акыл менен бир күнү майда балдарды үйгө узатып жиберип, Дүйшөн экөөбүз сууга таш жыйнап, таштын үстүнө чым коюп ишке кириштик. Азыр ойлосом ошондо айылдагылар эле 2 жыгач таштап бүтүрүп койчу жумуш. Бирок анда окуунун мааниси эмне экенин билбеген эл. Дүйшөндө анчейин бир кылаарга иши жок апендидей көрүшүп, чыдасаң окут, болбосо тим кой дегендей ат кечкен жерге көпүрө салып көрбөгөн немелер өздөрүнө кереги жок болгон соң биздин жайыбызды көңүлүнө да илишпептир. Бирок бир нерсе ойлонушса болмок эле. Эмне үчүн ушунча азап жеп, шылдың болуп, бирөөдөн артык болбосо эч бир жери кем эмес, ушул жаш жигит колунан келген баардык аракетин кылып, элдин балдарын окутуп жүрдү экен. Биз ат тамчык салып жатканда кар жаап калган болчу. Сайсөөктөн өтүп төбөгө чейин какшаткан муздак сууда казандай таштарды көтөргөн Дүйшөн кандай чыдап жүргөнүн билбейм. Бир убакытта тиземдин астында тарамыш түйүлүп, же үн чыгара албай, же өйдө боло албай, көзүм бозоруп жыгылганы калган экен. Дүйшөн мени көрө салып, колундагы ташын ыргытып жиберип, мени көтөрүп жээкке жүгүрүп чыкты. Жерде жаткан шинелине отургузуп, түйүлгөн тарамышты укалап, көгөргөн буттарымды жылуулап кымтыды. Кой Алтынай садагасы, мен өзүм эле бүтүрөм азыр. Отура бер. Аттамчыктарды эптеп коюп бүткөндөн кийин өтүгүн кийип жатып, Дүйшөн менин үрпөйгөн түрүмдү көрүп, жалоору күлүп койду. Жылыдыңбы Алтынай? Анан туруп, баягыда тезекти сен төгүп кеттиң белең, деди. Ооба, дедим мен. Мен да ошондой ойлодум эле дегендей, Дүйшөн уртунан күлмөңдөп койду. Ошол болор болбос нерсени унутпай, эсине ала жүргөнүнө мен ичимден абдан ыраазы болуп, төбөм көккө жеткендей кубандым. Эки бетим ысып дуулдап кетти. Дүйшөн менин сүйүнгөнүмдү сезди окшойт. Жайнаган көзүңдөн айланайын, деди ал мени эркелете. Окууга деле дилгирсиң, кап, колумдан келсе, сени чоң шаарга окутсам, кандай киши болор элең, деди да үйдө туруп, шыргылаң агыза булдураган көк кашка суунун жээгинде, азыр да көз алдымда, эки колун желкесине алып, көкүрөгүн кере, тээ кыялап көчүп бара жаткан ала булут, ак булутка тигилип ойлонуп турду. Эмне ойлоду экен ошондо? Же кыялында мени чындап эле чоң шаарга алып барып окутуп койду экен? Ай, Кудай, Дүйшөн менин бир тууган агам болуп калсачы. Мойнуна асылып эркелеп, көзүмдү жумуп бекем кучактап, баардык жакшы сөздөрүмдү кулагына шыбырап айтсам деп тиледим эле ошондо. Биз анын билиминен да мурун менимче ушундай адамгерчилигин, биз үчүн болгон илгери үмүт жакшы тилегин бала болсок да баалап, урматтай турганбыз. Антпесе бизди тизеден кар кечип кычыраган аязда, борушодо жетелешип айылдан алыс турган мектепке барасыңар деп, жамантамда көк муштумдай көгөрүп отуруп сабак окуйсуң деп зордогон эч ким жок. Бети башыбыз кыроо болуп кетсе да чыдап, улам кезектешип, бирибиз мешке от чагып, буту колду жылытып жатканда, калганыбыз баш тартпай Дүйшөндүн айтканын угуп, көрсөткөнүн үйрөнүп окуп отурчубуз. Мына ушундай ызгардуу күндөрдүн биринде, кийин ойлосом январдын аяк чен экен. Дүйшөн бизди адатынча мектепке эрişтип чыкты. Бул жолу ал эч бир унчукпай, сүйлөбөй, сустайган каштарынын астынан бүркүлө карап, кубакай жүзү карарган темир өңдөнүп келе жатты. Мугалимибиздин мындай болгонун эч бир көргөн эмес элек. Алдагандай жамандык болуп кеттиби дегендей, ыйба менен биз дагы демейде чурулдап ойной кетчү балдар сестейип калдык. Калың кар түшкөндө Дүйшөн дайым өзү жол баштап, анын артынан мен, анан башка кичирээк балдар чыйырга түшчү. Бул жолу да дөбөгө жеткенде Дүйшөн алдыга чыйыр салды. Кээде адамдын аркасынан карап да ичтегисин билүүгө болот. Башына каран түн түшкөндө эңкейип, бутун сүйрөп, кыйналып келе жатты. Ошондогу бир көрүнүш али да эсимде. Кара шинелинин астынан далысы уркуюп, башын салаңдаткан Дүйшөндүн жону, андан өйдө Дүйшөндүн эңкейген жону сыяктуу дөбөнүн өркөчтөнгөн шамалдуу күрткүлөрү, ананда өйдө боп-боз асман, салаңдаган жалгыз кара булут. Мектепке кирип келгенден кийин Дүйшөн күндөгүдөй от чаккан да жок. Өйдө тургула балдар, деди. Тумак төбөтейиңерди башыңардан алгыла. Өзү да шапкесин башынан жулуп алды. Биз эмне болуп кетти деп түшүнгүчү болбой, Дүйшөн кардыккан, мүдүрүлгөн үн менен: биздин Ленин атабыз дүйнөдөн кайтыптыр, балдар, деп угузду. Азыр бүткүл жерде адам баласы аза күтүп турганда, силер да ордуңардан козголбой, үн чыгарбай
тикеңерден тик туруп мына бул сүрөттү карап тургула. Эсиңерде калсын бул күн. Там ичи көчкү баскандай жымжырт боло түштү. Сыртта уюлгуган шамал туш-туш тешиктен кар учуруп, ар бир кардын шырп-шырп этип, тоголонуп түшүп жатканы угулуп турду. Шаар менен, аймак менен кара чүмкөнүп, жер солкулдата иштеген заводдор токтоп, тала жаңырта жүгүрүп бара жаткан поезддер токтоп, басып бара жаткан эл токтоп, дүйнө аза күткөн күнү эч кимге бейгапар мектепта деп аталган жалгыз жаман кепеде мугалимибиз баш болуп, демибизди ичибизге катып, биз дагы калың элдин кичинекей учкунунун учкуну, көңүлүбүздө Ленин менен эң жакын көрманы болуп коштошуп жаттык. Ал эми биздин Ленин болсо баягысындай эле сакал муруту өскүлөң, азыңкы кебетесинде жарадар колун мойнуна асып, артына жапыра кийген кепканын астынан бизди муңайым тиктеп, эчтеке эмес балдар, силер да чоңоюп жетилесиңер, о силердин келечегиңер кандай сонун келечек дегендей, алыска ой жүгүртүп бизди тирүү киштей карап турду. Дүйшөндүн эки көзүнөн аккан жаш жүзүнөн мөлтүлдөп саргып жатты. Бир окумдан кийин ал жашын арчыды да бизди карап алып: "Мен бүгүн Волуска кетем балдар. Мен анда барып партияга өтүүгө арыз берем. Мен 3 күн өтүп, 4-үнчү күнү кайра келем", деди. Ошол 3 күн табигаттын эң ачуу, эң каардуу күнү болду өйм. Көз өткөн улуу кишинин жер үстүндө орду толбой, жаратылыш арман күүсүн бороонго берип, өксүгөнүн ышкырган шамалга берип, ичи ачышканын чоктой тийген аязга берип, жарга урунуп, ташка урунуп, эч бир тынчтана албай чамына берди. Биздин айылдын котур тамдары тигинден мындан жүлүндөй түтүн булатып, буюккан улуу тоонун этегинде эл чеңге кирип кеткенсеп, сыртка баш баккан киши кара жок. Жан жакада карышкыр күчөп, көздөлбөй калган мал пулду күндүз эле тартып кетчү болду. Айрыкча түн кирери менен карышкырлар айыл аралата келип, тишине тиер эчтеке таба албай, таң аткыча айланчыкта болуп жүрүштү. Мугалимибиз качан келет деп, бул суукта үстүндө тону жок кантип келер экен деп коркуп жаттым. Дүйшөн келер күнү жүрөгүм эле өйкөлүп сыздай берди. Ал келем деген болжолунда келбей койчу эмес. Кайта эшикке чыгып, карааны көрүнөр бекен деп жол карайм. Ээн жаткан карлуу талаада эч бир көзгө көрүнгөн жан жок. Алда Кудай-ай, кечке калбай эртерээк эле келсечи. Карааныңдан айланайын агайым, кайда жүрөт болду экен бул маалда, деп ичимден кейип, жеңеме көрсөтпөй, кээде ыйлап талдым. Айсел саяк, сен бүгүн эшикти тындырасыңбы? Отур алдагы ордуңа, жибиңди ийре. Балдарды үштүмөк болдуң, деп жеңем мени сыртка чыгарбай отургузуп койду. Кечке жук болгондо дүйшөндүн же келген, же келбегенин биле албай айлам кетти. Ийикти эптеп эле толгоп, жибим кайра үзүлө берди. Сен бүгүн эмне болгонсуң? Өлөрүңө көрүнгөнбү? Жеңем мени акшая карап, кыжырланып жатты. Тур, андан көрө сайкал кемпирдин алагабын жеткирип бер, деди. Муну укканда мен ордуман ыргып турдум. Анткени дүйшөн ошол сайкал кемпирдин үйүндө жүрчү. Абышкасы картаңбай, кемпири сайкал дегендердин мага таякелек жайы боло турган. Башта мен алардын үйүнө барып, кезек жатып да калчумун. Жеңем ушуну эсине алдыбы, же кандай кудайчалаганын билбейм, капты колума берип жатып: "Сен бүгүнгө көйүмө аябай тийдиң. Жаткырса сайкалдыкына эле түнөп кел. Тур, көзүмө көрүнбө", деди. Бирде тына калып, опурла соккон шамал дем окуган бакшыдай ысып чыккан бетиме кар чачып, аптыктырды. Капты колтугума кысып алып, атчан сала кеткен чыйыр менен айылдын аркы башына келди экен деп кыпылдап жүгүрүп бара жаттым. Келсем, жок, келбептир. Мен шалдайып туруп калганда сайкалдын эси чыгып кетти. Мынча эмне жүгүрдүң? Аманчылыкпы? Жөн эле кабыгыңарды алып келдим. Бүгүн силердикине жатып кетейинби, тайжы? Жата кой, жаман чүрпөм. Күздөн бери каттабай койдуң го, отко отур. Эт сал кызыма, кемпир. Дүйшөндүн да келер маалы болуп калды. Жете келер, ат көлүк аман болсо, деди нары жактан көгүм жарыкты шыкалап, кийиз чокой үйрүп отурган картаңбай. Антип-бинтикче иңир чалган терезелер караңгылап, түн да кирип келди. Күзөттө турган жүрөгүм айыл арасында итүрүп, үн чыккан сайын үркүй берип, тамакка да табитим чаппады. Аны-муну божураган сайкал күн кечиртип, эл жатып түн ортосуна кетти. Күтө берип чарчаган соң: "Кой эми кемпир, төшөк сал. Бүгүн да келбей калды го. Өкмөттүн амирин билип болобу. Дагы бир жумушу чыгып, кармалып калган го", деп картаңбай жатууга камына кетти. Мага төшөктү мештин артына бурчка салып беришти. Уктай албадым. Чал кайта гүрс-гүрс жөтөлүп, келме келтиргендей алда эмнелерди ичинен шыбырап, кудайлап жатты. Бир кезде эсине бир нерсе түштүбү, өзүнчө сүйлөнүп койду. Жаман тору кантты экен.
Қалада оңой менен жем чөптө табыла койчу маселе. Ал ушинтип жатып тыңганда шамал күчөдү. Дамдын сыртынан күдүрөкөй кол сыйпалагандай шыпты аңтара урунган шамал шабыр шуур этип терезеден тырманып жатты. Менин өз оюмда дүйшөн бүгүн сөзсүз келе тургандай болуп, ээн тала боз жолдо кант экен деп санам тынбады. Ушинтип жатып көзүм илинип кетсе керек. Бир убакытта адамдын тула бою дүркүрөгөндөй жерден ала сала өйдө созолоно кеткен улган дабыш чыкты. Карышкыр. Бирөө жарымда эмес, бир топ көрүнөт. Туш-туштан үн алышып, улуп оңшуп күчөштү. Бирде алыстап, бирде жакындап, шамал аралаша айыл четине каңкылдап келгендей сезилип жатты. Бороон чакырып жатышат го, деди шыбыраган кемпир. Чал унчуккан жок. Бир аз тыңшай түшүп, чочугандай өйдө тура калды. Жок, кемпир, булар соо эмес. Бирөөнү кууп келе жатышат. Адамбы, жылкыбы, айтор камап айландырып калышты. Булар соо эмес. Кудай сакта. Айланайын Кудай. Биздин дүйшөн болуп жүрбөсүн. Ал эчтекени байкачы эмес эле. Картаңбай караңгыда калдаңдап тонун кие турду. Чырак жакка окуй Кудай. Эсим чыгып калтырап мен да кемпир да шашылып өйдө турдук. Кемпир далбастап чырак жаккандын ортосунда жаалап үрү болуп келген карышкырлар бир кезде жым болуп эле тынчтана калды. Жайлады иттер. Жыкты деген бойдон чал таягын ала сыртка атырылды эле. Аңгыча болбой иттер безелене үрүп, карды кычырата жүгүрүп келген бирөө эшикти карс-карс койгулап жиберди. Аяздуу бобакка аралашып, бетинде каны жок, куп-куу дүйшөн энтигип келип, калгага жөлөнүп туруп калганда көзүм караңгылап, Аксары башыл, сен белең катты айланайын баа бедин, деген чал кемпирдин үндөрүн эле угуп калдым. Мылтык барбы каке? Деп дүйшөн кайра жулунду. Жок кокуй, мылтык жок. Кой. Чал кемпир эки жагынан асылып чуркурап калышты. Эмне бар? Бакан барбы? Эчтеме жок, чыкпа. Бизди ушул жерге өлтүрүп эле чыкпасаң, чыкпайсың. Өзүмдөн өзүм муунум бошоп алсырап, нес болгон өңдү мен унчукпай кайра төшөккө жаттым. Айылга жеткирбей камашпадыбы? Дүйшөн үшкүрө тартып камчыны тигиндей ыргытты. Ат жолдон эле чалыгып келе жаткан. Тигилер кууп калганда берки тумушка жетпей соругуп жыгылды. Ошол жерден эле басып калышты. Кудайдын кудурети. Мейли, ат болбосо сени да узатпайт болчу кокуй. Аксар башыл айланайын баа бедин. Кой эми. Чечинип коломдого жылан. Отур. Өтүгүңдү тартайын. Деп эле бечара картаңбай сүйүнүп, калдыңдап жатты. Шорпо шилеңди жылыта кой кемпирим. Кудай сактабадыбы? Алар отко жакындап отурганда картаңбай жеңилдене үшкүрүп койду. Болорго болду. Мынча эмнеге эш чыктың? Райкомдун жыйналышы кеч бүттү каке. Партияга өтүп келдим. Аныңго жакшы. Анан эртең күндүз эле келсең болбойт беле. Же сени мылтыктап желкеге айдаган киши болбосо, мен бүгүн келем деп балдарга убада бердим эле, деди дүйшөн. Эртең сабак башташым керек. Жок, балдарың бамыран калсын, деп чочуган картаңбайдын жаны чыгып кетти. Тоба, балдарга убада бердим дейт тура. Майып болуп калсаң эмне болот? Ойлойсуңбу? Эчтеке эмес каке. Менин ишим, кызматым ушул. Андан көрө башканы айтыңыз. Демейде жөө барып келчү элем, бу жолу сизди жалгыз атыңыздан ажыратып койдум каке. Атың менен жерге кирсин, башыңдан айлансын, деп жиберди картаңбай. Ушул жашка жетип аты жок эле жүргөм. Көп эмес. Кагылайын кеңеш турганда дагы аттуу болормун. Ошону айт абышка, деди нары жактан ыйламсыраган сайкал. Аты садага кетсин. Тамакты сыгында иче кой балам. Сүйлөөлөр бир аз токтой түштү да, картаңбай коломтого чок иштеп жатып ойлоп айтты. Эстүү акылдуу эле жигитсиң, балдарды окутам деп жаныңды сайып жүрөсүң. Мен ушуга түшүнбөйм. Мынча эмне кордук тарттың? Андан көрө бирөөгө жалданып кой кайтарсаң, оокатың тың өтөр эле го. Каке, туугандык жайыбыз да бар, мага күйүп айтып жаткандырсыз. Мына ушу жаш балдар кийин сизге окшоп окуунун, билимдин керегини деп түшүнбөй калса, анда сиз кагылайын деген кеңештин иши алга баспай калат. Мен үчүн бул кордук эмес каке. Колумдан келсе балдарга дагы да көбүрөөк билим берсем, арманым болбосо эле. Ленинди айтып кетпедиби бул тууралуу? Ленин демекчи, деп картаңбай бир паска унчукпай калды. Ушинтип жүрүп Ленинди тирилтип алсаң гана. Же сенден башка эл күйбөйт дейсиңби? Кабыргабыз сөгүлүп, биздин да жүрөгүбүз түтөп жатат. Дини уруу болсо да саясатына туура келеби жокпу? Күнүгө 5 убак келме келтирип жүрөм. Анан туруп ойлойм да, дүйшөн,
Биз канчалык күйүп ышпайлы ушул кишини жоктоп деле ала албайбыз. Мисалы, жер үстүндө от кандай өчпөс болсо, суу кандай соолубас болсо, аба кандай түгөнбөс болсо, эл кандай арылбас болсо, так ошондой кенч киши го дейм. Өзүмдүн жаман акылымда. Акылыңыздан айланайын каке, деди Дүйшөн. Сөзүңүздүн калети жок. Мына көзөт эле баскан турганыбыз бар эле Ленин менен болуп жатпайбы каке? Алар ушинтип сүйлөшүп жатканда дегенде түштөгүдөй болуп, дали Дүйшөндүн аман кайтканына ишене бербегендей эсиме келе албай жаттым. Анан бир кезде жан жыргаткан укмушту кубаныч ташкындаткан селдей каптап, демимди аптыктырды да, сүйүнгөнүмө чыдабай жашымды төгүп, өксүп ыйлап жибердим. Адам минтип кубанганын көргөн эмес чыгар. Мен үчүн ошол учурда үстүмдө турган кемпир чалдын жаман тамы да жок, сыртта борушулгон түн да жок, айылдын этегинде картаңбайдын жалгыз атын тытып жаткан карышкырлар да жок. Акылым, жүрөгүм, денем сезген жалаң гана көкөлөгөн асман сыяктуу чексиз, өлчөмсүз кубаныч. Ыйлаганым угулуп калбасын деп чүмкөнүп оозумду бастым. Жашыра албадым. Ой, бул ким бышактаган? Деди Дүйшөн. Алтынай, эси чыгып ыйлап жатат, деди Сайкал. Алтынай, Дүйшөн ордунан ыргып туруп, менин баш жагыма келип тизелеп отура калды. Алтынай, сага эмне болду? Эмне ыйлап жатасың, айтчы? Мен эреркеп, ого өтөр шулуктап тескери карап кеттим. Айланайын жайнаган көзүмдөн секет булайын, садаган кетейин, деп Дүйшөн мени көтөрүп алып, өйдө турду. Эмне болду сага? Чоп-чоң эле кызсың. Мынча эмне? Бери карачы. Дүйшөндүн мойнун кучактап, ан сайын солкулдап, мойну башын суу кылып, эч бир ыйымды токтото алсамчы. Кокуй, мунун жүрөгү түшүп калган го. Кемпир апаптап кой бол, деп картаңбайда тура келди. Болкулдаган Сайкал бетиме суу үркөп, апаптап, баары тең убараланып жатышты. Ошондо менин жүрөгүм түшпөй эле, мен кандай бактылуу экенимди билишсе го. Айтып берүүгө чамам жок, тил да жетпейт. Мен тынчтанып уктап кеткиче, Дүйшөн чекемди сылап, жанымда отурду. Кыш ооп, жаз да келди. Мындуу жердин саан сүт жыттанган жылуу эпкинин айдап, казактын Даркан талаасынан көз келишпеген зор дайрадай каалгып, көктөм жели жетип келгенде, тоо койнунда ак кар көк мыз ыдырап, таш омкоруп, аң жыртып, жаз шаңын ырдаган кыян суулар жон-жондон кулап түштү. Менин алгачкы 5 көкүл жаштык чагымдын биринчи жазы ушул болду экен. Жаздын көркү жылдагыдан башкачарактай туюлгансып, бөтөнчө биздин мектеп турган дөбөнүн үстүнө теребелдин чар тарабы кең ачыла берди. Жогор жагы кырданган көк ала зоокалуу тоолордон баштап, жер кулачын кере, өйдөдөн төмөн боюн токтото албай жүгүрүп бара жаткан сымал, көз чабытың канча жетсе ошончо жибиген. Тыноо алып ойгонгон көгүлтүр булоолуу тала, тала артынан тала, учу көрүнбөгөн жылтылдаган суулар. Абаны солкулдата кишенеген жылкынын үнү алда кайдан созолоно угулуп, асманда күмүштөнгөн күрпөң булуттарды аралап келе жаткан турналар жүрөк чымырта болуп кол жутуп, жер менен көктүн үнү алышып, белгисиз алыс тарапка жол жүрүүгө чакырып жатышты. Жаз келгенге күлкүбүз көбөйүп, оюнубуз көбөйүп, мектептен чыккандан айылга чейин кубалашып келчү болдук. Муну байкаган жигем ичи тарыгандай жактырбай сүйлөнүп жүрдү. Ай Шумшук, бой жеткениңи билбейсен эмне далактайсың? Элдин мындай кыздар эбагылы эрге чыгып, жег жаат берип жатышат. Сен болсоң мектеп деген кургурду таап алдың. Карап тур. Сенин көзүңдү гана тазалабасамбы? Башынан кырчы сүйбөгөн жеңемдин бул айткандарын айтыла жүрчү сөз да дегенчелик кылып, анча деле капарым ала бербедим. Анан калса бой жетти дегендей, азыраак боюм өсө түшкөнү гана болбосо, мен Дүйшөн айткандай баягы эле сексегей саргыл кыз эмесминби? О, чындап бой жеткендеби? Мен кандай сулуу кыз болор элем. Маңдайың ачык Алтынай, жылдыздуусуң деп Дүйшөн айтып жүрбөйбү? Бир күнү мектептен келсем, биздин үйдө 2 чоочун ат байланып туруптур. Эр токум жабдыгын караганда тоодон келгендер болуу керек. Базарлап нары өтүп, бер өткөндө кээде тие кетишчү. Жеңемдин өзгөчө шыңкылдаган күлкүсү босогодон эле угула берди. Ай жеем бала, көп кетти деп ичиң ачышпай эле койсун. Та жеңеңдин баркын колго тийгенде билерсиң, өзүң көрөсүң го. Ушуга карп күрүп үйгө кирип келгенимде сөздөр тыйыла түштү. Төрдө кызарап бөртүп отурган болкуйган жоон киши казандай түлкү тебетейинин астынан мени жалт карап алып, тамагын жасап мурчая жөтөлмүш болуп койду. Кызыке, келе койсо кет, деп жеңем жароо кирлене кайрылды.
Акем менен дагы бир киши үргүлөгөндөй баштарын шылкылдатып, туз көзүр деп карта ойноп отурушкан экен. Булар арак ичип тамак жеп отурушуптур. Эшиктеги шорподон куюп иче койсо дагасы, деди. Жеңемдин минтип калыптан калып жароо кириленгени мага жаккан жок. Мунусу кандай деп ичимден санаргай түштүм. Бир топтон соң тигилерди аттандырып жиберип, мени кайра шүмшүк, том аяк деп киргенден кийин жана тим эле мас болгонго деп көңүлүм тынды. Ушундан көп узбай биздикине кандайдыр бир жумушу менен сайкал кемпир келе калды эле, анда да сыртта жүрүп, анын чочуганын угуп калдым. О, койчу нары ботом. Убалына каласың. Жеңем экөө айтча түшкөндөй болуп, бир убакытта кемпир эшикке чыгып бара жатып, мени ачуулуу, аялуу карап алып, жолго түштү. Бул эмнеси деп сайкал эниме таарынып да калдым. Эртеси күнү мектепке дүйшөндүн сабыры сус тартып, сыр алдырбайын дегени менен алда эмнеге бушайман болуп жатты. Ал мени тик кароодан жалтаңгансып, кабагын ачпай бүркөлө берди. Сабактан таркаганда балдар менен ээрчишип бара жаткан жеримден дүйшөн мени токтотуп алды. Кое тур, Алтынай. Ал менин жаныма басып келди да чачымдан сылап туруп айтты. Сен эми үйүңө барбайсың, Алтынай. Түшүндүңбү? Жүрөгүм шуу этип, өгүндөн берки сөздөрдү мен ошондо гана түшүндүм. Жобун мен өзүм берем, деди дүйшөн. Биздикинде жүрөсүң. Жанымдан алыс чыкпа, уктуңбу? Сүлдөрүм өчүп кетсе керек. Дүйшөн эгимден өйдө көтөрүп, мени жүзүнө тик каратты. Коркпа, Алтынай, деди ал адатынча жайдары күлүмсүрөп. Мен турганда эчтекеден коркпа. Мурдагыдай эле сабагыңды окуп, ойноп күлүп жүрө бер. Коркок жаның бар эле, баса, деп эсине бир нерсе түшкөндөй каткырып күлүп жиберди. Сага айтам деп унутуп жүрөм. Баягында эсиңде барбы, Какем таң азандан туруп алып, сага дем октат элем деп жайнактын бүбү кемпирин ээрчитип бериптир. Бүбүгө барсаң бүк дейт, бакчага барсаң бак дейт, бир кара жандык тап дейт деп кууп жибердим. Сен уктап жаткансың. Керек эмне бизге бүбү бакчыңын, туурабы? Мени уят кылып койдуң деп Какем бир базарча оңду сүйлөшпөй таарынып да жүрдү. Анткени менен кемпир экөө сонун кишилер да. Жүрө эми кеттик, деп дүйшөн мени ээрчитип алып кетти. Дүйшөндүн айтканындай эле болоюн дегеним менен ушул сааттан тартып менин башыма оор күн түштү. Акелерим чындаса мени сабап отуруп алып кетсе да, ким эмне дейт эле анда. Түнү менен көз ирмебей, картаңбайлардын үйүндө жатып, минут сайын коркунучту күтүүдө болдум. Албетте, дүйшөн өзү да менин бул абалымды жакшы билип жатты. Мүмкүн менин көңүлүмдү көтөрөйүн деген ой менен ал ушунун эртесинде мектепке 2 жаш терекчи алып барды. Окуу бүткөндөн кийин дүйшөн мени колумдан жетелеп, экөөбүз азыр бир иш кылабыз, Алтынай, деди өзүнчө сүйүнгөндөй мени күлө карап. Мына бул теректерди мен сага арнап алып келдим. Ушулар жетилип чоңойгончо сен дагы жетилип, жакшы киши болуп, көктөп бүрдөйсүң. Менин баамымда сен чоң окумуштуу адам болосуң. Айтты айтпады дерсиң, сенин таалайыңа жазылып турат. Жайнаган көзүңдөн айланайыным. Талчыбыктай солкулдак кезиң, зээниң бар, акылың тунук. Ушул тилекке багыштап алып келдим эле. Кел эми өз колубуз менен тигип коелу. Багың окуудан ачылсын. Менин боюм менен тең болгон жаш наристе кабыктуу көгүлтүр байтерекчилер жанаша жерден орун алып тикелей калганда, алдырдан жете келген жел бутак-бутагындагы жаңыдан гана ачылган кичинекей жалбырактарын жан киргизгендей желп эткизе биринчи жолу козгоп кетти. Мына көрдүңбү кандай экенин, деди дүйшөн, артка чегине берип карап. Эми тиги чоң булактан арык чыгарып коебуз. Мына ошондо көрөсүң. О, кандай келишкен зор теректер болор экен. Булар дөбөнүн үстүндө туруп, келген кеткендин баарына көрүнөт. Анда заман да башка болот. Аман болсок, жакшылыктын баары алдыда, Алтынай. Сүйүнгөн кубанганымдан, ыраазы болгонумдан эмне деримди билбей, мен унчукпай эле дүйшөндү карап тура бердим. Анын ошол кубакай жүзүндөгү сүйрүүрөөк келген кара көздөрү кандай сулуу, кандай таза пейилдүү экенин башта билбей жүргөндөй, анын жаңы гана тал тигип кара топурак болгон шадылуу, күчтүү колдору адамга кокус тийип кетсе кандай жагымдуу экенин мурун туйбай жүргөндөй, азыр жүрөгүмдү солкулдаткан, алда кандайча башкача сезим козголуп. Дүйшөн агай, сиз ушундай болуп туулганыңыз үчүн мен сизди кучактап өпкүм келип турат деп жибере жаздап, өзүмдүн бул оюмдан өзүм чочуп, уялып кеттим. Айтор, үстүбүз чайыттай кирсиз асман, турганыбыз жайнаган жазгы адырлар болуп, түркүн кыял, түркүн сонун үмүткө берилип, жел тараткан жаздын ырайына рахаттанып турду. Ошол учурда башыма чырмалган балекет иш да ойдон чыгып кетип, эртеңки эмне болот, эмне үчүн жеңелерим мурдагы күндөн бери мени издеп да келбейт, же мени унутуп калыштыбы, же өз эркине тим коелу дештиби, буларды мен балалык кылып, дүйшөн болбосо унута бере жаздаптырмын. Айылга жакындап келгенде ал менин эсиме салды.
келечегим эмне болот деп көп кайгыра бербе Алтынай. Анын да жолун табарбыз. Бирси күнү же андан аркы күнү экөөбүз Волуска барып, сенин окууң тууралуу өкмөттөр менен сүйлөшүп келсек кантет? Балким сени шаарга жиберип калышар. Сиз кандай десеңиз агай, кандай айтсаңыз мен ошондой болом, дедим мен. Шаар деген кандай болорун көз алдыма элестете албасам да, анда барып окууну сөзсүз болор иштей мен дароо эле ойлоно баштадым. Бирде ошого кубанып, бирде коркуп жатып, кайра кайраттанып, кыскасы бул иш эсимден чыкпай ары кандайча ойлоно бердим. Мектепте отурганда да ушул ойдо болдум. Шаарга барып калсам кимдикине турар экем, отун суу алып, малай жүрсөм да мейли деп болжолдоп отурганымда биздин жаман тамды сыртынан бастырып кетчүдөй болуп, утурлата келген 3-4 атчандын дүбүртү угула калды. Мугалимдин айтып берип жаткан сөзүн укпай, биз баарыбыз бир паска кулак түрүп калдык элек. Сестее түшкөн Дүйшөн: "Балдар, көңүлүңөрдү бөлбөй бери карап отургула", деди. Аңгыча болбой кыңырылган эшигибиз шарт этип ачылды да, желмугуздай күлмүңдөгөн жеген баш бакты. Дүйшөн анын бет алдына барып тура калды. "Сиз эмне жумуш менен келдиңиз? Тур мындай, мен кыз узатам." "Ай селсаяк, сениби?" деди жеңем муштумун кезеп. Дүйшөн ага жол берген жок. "Сиздин узатар кызыңыз жок бул жерде." "Эмне? Аны азыр көрө жатарбыз. Ай, жээн бала, бери келип сүйрөп чыккыла, бул көк бетте", деп жеңем кол булгап койду. Өгүнкү булкуйган түлкү тебетейдин жанында союл кармаган 2 киши кошулуп, аттан түшө келишти. Дүйшөн эшиктин оозунда турган калыбында ордунан козголбоду. "Сен эмне тентиген ит? Алып койгон катының барчылап, бирөөнүн кызын бийлейсиңби? Тур мындай", деп түлкү тебетей өңгөктөй берди эле. Дүйшөн каалганын эки жагына колун керип киргизбеди. "Силердин бул жерге кире турган акыңар жок. Бул мектеп", деди ал. Мына айтпадым беле? Булар соо эмес. Муну өзү катын кылып алган", деп жеңем алкына кыйкырды. "О, мектебиңди урайын сенин", деп бакырган түлкү тебетей камчысын үйрүп ура берди эле. Каалгага керилип турган жеринен Дүйшөн аны иштен ары тээп тийгендей учурду. Ошол замат беркилер мугалимге союлуруп, эс чыккан балдар мени тегеректеп, ыйлап чыңырып жиберишти. Карсак урустун ортосунда эшиктин бырын-чырыны чыгып кетти. "Кое бергиле агайды, урбагыла, мына мен керек болсом", деп оозго жулундум эле. Кызыл жаян Дүйшөн эшиктин сынып түшкөн тактайын ала сала, тигилерди качырып сала берди. "Качкыла балдар, кач Алтынай", деп кыйкырды эле. Ошол учурда союл менен сындыра чапкан колу шалак этип, өзү артка чегине калды. Беркилер аны дубалга кептеп келип, кан жыттап өкүргөн букалардай: "Ур, башка чап, өлтүр, кан сыйдыр", деп жабыла токмокко алганда, тамга жеңем менен түлкү тебетей зөөкүр жулунуп киришип, чачымды моюнума урап, кыкындыра эшикке сүйрөп чыгышты. Буларга моюн бербей сурулуп кайрылганымда, чаңырып ыйлаган балдар туш-тушка качып бара жатышкан эле. Дүйшөндүн түрүн көрүп, жер жаргандай кыйкырып, мугалимиме жүткүндүм. "Айланайын агай, өлтүрөт экен булар, айланайын агай". Дүйшөндүн кол кайтарууга алы келбей, бети башынан, кийим кечесинен тамтык калбай, жошодой кызыл ала кан болуп, дегеле жыгылбай сендиректеп темселеп турган экен. Мени жерге жыгышып, эки колумду чылбыр менен артка чырмап жатканда, союлчандар Дүйшөндү улам башка чаап, бир кезде кара кушка мээлеп туруп, жалт дегизе жерге жыгышты. "Агай" деп кыйкырган оозумду баса, эрге туурамдан арта таштап, үстүмдөн зылдай эки колу менен баса отурган түлкү тебетейге кошулуп, беркилер да аттана жөнөштү. "Мугалим экөөңөрдүн көзүңөрдү тазаладыкпы эми? Өлүк канаңды гана көрөйүн селсаяк", деп жеңем мени дале төбөгө койгулап узатып келе жатканда, артыбыздан бир убакытта "Алтынай" деген кулакты тундурган ачуу кыйкырык чыкты. Салаңдаган башымды эптеп өйдө кылып карасам, адам эси чыккандай канжалаган Дүйшөн соо колуна таш чеңгелдеп жүгүрүп келе жаткан экен. Анын артынан агайлап ыйлаган биздин окуучу балдар: "Кызды кое бергиле иттер, кое бергиле азыр, Алтынай", деп жан далбастаган Дүйшөн жакындай келгенде берки эки союлчан дагы да кайрылып, аны союлга алышты. Алсыраган Дүйшөндүн ташы жаза тийип, атчандар аны бул жолу эки чапканда жыгышты. Кара туман көзүмдү чалып, акыркы көргөнүм чуркурап ыйлаган балдар жерде жаткан мугалимине жете келип, коркуп туруп калганы болду. Мени кандай кылып, кайсы жерге жеткиргендерин билбеймин. Көзүмдү ачсам, боз үйдөмүн. Капчыгай кеч кирип калган убакыт экен. Тышта эчтекеден бейкапар жылдыздар түндүктөн сагалашып, алысыраак жерде короо кайтаргандардын үндөрү угулууда. Коломто боюнда какчыйган жыгачтай болгон, дудук кебетеленген үңүрөйгөн кара катын отуруптур. Төрдө көзүмдүн огу гана болсо.
Катын, өйдө көтөр алдагыны, деди. Аял менин жаныма басып келип, жыгачтай колу менен мени өйдө булукту. Токолуңду жөнгө келтир, болбосо сөз кыска. Баары бир карап турбаймын. Тигил адам өңдүн эмес сыртка чыгып кетти. Карагатын ордунан козголуп койгон жок, сүйлөгөн да жок. Анын эчтеке айтпаган, коломтодо өчкөн гүлөңдү томсоргон көздөрүнүн муздай көз карашы күчүк чагынан көсөө менен башка койгуланып жүрүп, көкме болгон иттин телмирген көздөрүнө окшоп жатты. Адам баласы жашаган жер үстүндө эмес, караңгы көр түбүнө түшүп кеткендей, же өлүү, же тирүү экенимди билбей отурдум. Сайда аккан суу гана күңгүрөнө шаркырап, мага борору айгансып, таштан ташка урунуп жатты. О, жеңе болуп аталган жүзү кара шум катын. Ылайым убалым сага жетип, төгүлгөн көз жашым, төгүлгөн дене каным тополоң сел болуп, сени тумчуктура каптаса экен. Бул түнү мен аял болдум. Ооба, 15ке чыкпай жатып аял болдум. Мени зордоп аял кылган айбандын балдарынан да жаш экем. 2 күн өтүп, 3-чү түнүндө эс акылымды жыйнап, өлсөм да талаада тентип жүрүп өлөйүн, куугун жетсе мугалимем дүйшөн кармашкандай жан чыкканча кармашып жатып өлөйүн деген ой менен бул жерден качмак болдум. Түндүк эшиги чылык жабылган капкараңгы үйдө шырп алдырбай, сыйпалап жылып отуруп эшигин таптым. Кыл аркам менен сыртынан бек чырмалып, калга оңой менен ачылардай эмес. Керегени көтөрүп, астынан чыгып кетейин деген аракет менен бардык күчүм жетишинче көзүм тунарганча керегени өйдө тарттым. Кара терге түштүм. Бирок жанагындай эле үстүнөн аркандар менен бек бастырылган үйдүн бир жери да козголуп койгон жок. Айлам кетип, эшиктин жиптерин кыркайын деп, кесүүгө жараган темир тесек издедим. Колума урунган билектей жыгач казык болду. Башка эчтеке таппадым. Мейли, ушул казык менен керегенин түбүн оюп жиберейин, кетейин дедим да, жерди чукулай баштадым. Түндүн кайсы убакыт экенин ким билсин? Төрдө даркыраган коңурук, сайда күңгүрөнү аккан суу, башка эч ким жок. Мен менен эми кимдин иши болмок эле? Мен ким? Токол. Тепсенди токол, талпак токол, күң токол, өмүрү көз ачылбаган шордуу токол. Конуш таштак жерде экен. Менин тапкан казыгым эчтекеге деле жарабады. Ага болбой жанкечтик менен жерди тырмактап, салаалап апчып, каза бердим. Керегенин түбүнөн 2 кол сыярдай болгондо, таң ирең бараңатып, айыл ойгондо окшойт. Тышта иттер гүрсүлдөп, кишилердин үндөрү чыгып, айлана козголду. Бир аздан кийин дүбүрөтү айдалган жылкы кой жөтөлүп өттү да, үйдүн жанына кимдир бирөө келип, аркандарын чечип, кийизин сыйрып баштады. Ал менин күндөшүм унчукпас кара катын экен. Бүгүн күн чыгаар менен алар бул жерден көчө чыгып, конуш жаңырта ашууну шыкап, андан ары жайлоого түшүп кетерин, кече бир кулагым чалганын эми гана эстедим. Демек, менин качышым андан бетер кыйындап, оор болот экен да. Керегенин түндө отурган жеримден жылып койбой, башымды салаңдатып, шалдырап отурдум. Кара катын өзүнүн ишин иштей берди. Керегенин астын казып оюп жибергенимди көрсө да, ал мени эчтеке деген жок. Дегеле турмуштун баардыгы ага баары бирдей, төрдө башы менен чүмкөнүп аюудай жаткан немесин, ой сен тур, көчкөнү жатабыз деп да үн чыгарбады. Үйдүн кийиздери тегиз сыйрылып бүткөндө, темир тордой болгон кереге уктардын арасынан көзүмдү ачсам, жан жакадагылар төөлөрүн жүктөп, өгүздөрүн жүктөп, жаң жуң болуп көч камында жатышкан экен. Ошол учурда сайдан 3 атчан көрүнө калды. Көч көчүргөнү келе жаткан немелер экен го деп, бир убакытта өзүмө ишенбей, көзүмдү чоң ачып карасам, дүйшөн. Анын жанына 2 кызыл жакалуу милиционер кошулуп, туура биздин үйдү көздөй келе жатышыптыр. Мен үйдө тура алган жокмун. Оозумдан үн да чыккан жок. Сүйүнгөнүм канчалык көп болсо, өкүнүп өксүгөнүм андан көп. Өлүк алдында тургандагыдай кулагым тунжурап кетти. Бети башы таңылган, жарадар сол колум мойнуна асынган дүйшөн аттан секирип түшүп, эшикти жаратып, жылаңач калган үйдүн ичине жүгүрүп кирди да, тигинин үстүндөгү жуурканды буту менен шилей түртөп, тигиндей ыргытты. "Өйдө тур", деди ал. Көзүн ушалаган зөөкүр адегенде чамына бердиле, тамачаларын сундуруп турган милиционерлерди көрүп, титиреп тура келди. Дүйшөн сол колу менен аны жакасынан булкуй кармап, өзүнө жакындата, көзүнөн көзүн айырбай, каны ичине тартылып, үнү калчылдап чыкты. "Адам кейпиндеги ит. Бас азыр. Барчу жериңе барасың." Тигил астына түшө бергенде дүйшөн аны дагы булкуй тартып токтотту. "Сен бул жаш кызды чөптөй тебелеп бүлдүрдүм, күнүм бүтүрдүм деп турасың го ичиңден. Билип койгун. Ал заманыңар өткөн. Заман азыр биздики. Бул кыз өлбөйт. Бул кыз кайра тирилип,
адам болот. А сенин заманың ушуну менен бүттү. Өтүгүн коңултак кийгизип гана эки колун артына бура байлап, милиционерлер тигини атына кондуруп, бири жетелеп, бири айдап алып жөнөгөндө, бери жактан капчыгай жаңырта чаңырган кара катындын үнү чыкты. Ал жолунуп келип, эринин түркү төбөтейин таш менен учура коюп, бетине гүл чачып, ыргытып бакырды. Жетер элең, жеттиң, кылар элең кылдың, өмүрүмдү мойзогон желмогуз, жутар элең жуттуң, өлеме. Балким 40 жыл катары ооз ачпай өйдө карабай жүрүп, жүрөгүнө көл болуп чогулган арман күйүтү, тосмону жырып кеткен агын сыяктуу, азыр сыртына тээп чыккан учуру болду экен. Анын бакырган кыйкырыгы аска-асканын башына жанчыла урулуп, атчандардын тыягына бир чыгып, биягына бир чыгып, жеңдеринен suurула берген тарамыштуу арык колдорун булгалап, жүгүргөн карагатын сокудай башын соксогондото, кайда катарын билбеген эринин үстүнө топурак, кум чачып, кесек ыргытып, адамдын үрөйүн учурган заардуу үн менен каргап жатты. Баскан жериңен чөп чыкпасын ырайым, өлүгүң көмүлбөй талада калсын, сөөгүң кайра келбесин, кара кузгунга жем бол, атың жер жүзүнөн өчсүн, түрүңдү экинчи көрбөйүн, ой өл арам өл, деп келе жатып бир убакытта жинди болгон немедей чачтарын дуулдатып, кыйкырган өкүргөн бойдон бет алды качып жөнөдү. Баятан чогулуп келген көпчүлүк кетеле келдин бир тобу анын артынан кармамак болуп чаап кетишти. Ушунун баары мага өзүнүн оор таасирин тийгизди. Көзүм тунарыктап, эсимди жыя албай, унчукпай келе жаттым. Дүйшө мени атына мингизип, өзү жөө басып жетелеп алган. Ал дагы сүйлөбөй, бинт менен таңылган башын ылдый салмактанта ойлуу келе жатты. Бир канча убакыттан кийин артта калган кесепеттүү капчыгай көрүнбөй калып, алдыдагылар узап кеткенде, дүйшөн токтой калды да тегереги көк шишик болгон, кыйноо чеккен көздөрү менен мени биринчи жолу тик карады. Алтынай, мени кечирип кой. Сени бул каргашалуу кырсыктан сактай албадым. Кечиргин мени, деди. Анан туруп менин колумду кармалап, катуу үшкүрүндү. Сен кечиргениң менен да, Алтынай, мен өзүмдү өзүм бул үчүн өмүрүм өткүчө кечирбейм. Шолоктоп ыйлап, ат жалына жыгылдым. Мен ыйлап бүткөнчө, дүйшө мени башымдан, мойнумдан сылап унчукпай турду. Коем, Алтынай, жол тарталы, деди бир убакытта дүйшөн. Турмуш ушуну менен эле токтоп туруп албайт да. Же сен таптакыр эле жакшылыктан түгүлдүңбү? Кой айланайын. Жодурган көзүңдөн кагылайыным. Кой антпегин. Бери карачы, Алтынай. Мурдагы күнү мен Волуста болгонумда сенин окууң жөнүндө сүйлөшүп келдим. Шаарга жиберип окутабыз дешти. Уктуңбу? Жүрөм. Бастыра кой. Кээ бир убакытта адам баскан жерлерде издери өмүрү өчпөс болсочу. Эгерде азыр дүйшөн экөөбүздүн тоо менен айылдын ортосунда ошол кезде басып өткөн жолубуз табылар болсо, жерге жата калып издерин өпкүлөр элем. Мен үчүн ал тарыхый жол. Мен кайра жанданып, турмушка кайра бет алып, келечегиме ишенип бел байлаган жол. Адырларды аралап, шылдыра баккан сууга жеткенибизде, дүйшө менин жүзүмө эркелей карап, аттан түшүп бети колуңду жууп алчы, деди. Анан чөнтөгүмөн самын алып мага сунду. Ме Алтынай, жууңгунда бардыгын эстен чыгарып унуткун. Мен тигиндей барып, атты откозуп турайын. Чечинип алып, ушул агын сууга кирингин. Көңүл оорткан ыплаас, жаман неменин бардыгы суу менен кетсин. Экинчи эстебе, суудан жаңы киши, таза киши болуп чыга кел. Макулбу? Мен макул деп айласыздан күлүп, башымды ийкегенде, ал дагы күлүмсүрөп тигиндей басып кетти. Ушундан 2 күндөн кийин дүйшөм мени жолго узатып станцияга алып келди. Айылга калууну мен өзүм туура таппадым. Бул окуядан кийин ал жерде жашоо мен үчүн мүмкүн эмес эле. Эл дагы менин мунумду туура деди окшойт. Муунчак түйүнчөгүн көтөрө жүгүрүп ыйлашкан сайкал энем менен картаңбай атам гана түгүл, күйдүргү сүйлөгөн сатымкул кер аяк та айылдын четине узата чыгарышты. Бара кой эми балам, ак жолуң ачылсын, деди ал. Коркпо, бу дүйшөм мугалимдин айтканы менен болсоң, асти кор болбойсуң. Эмнесин айтасың? Ага биздин да көзүбүз жетип калды. Мени менен дүйшөндүн мектебинде бирге окуган балдар көпкө чейин арабанын артынан чуркашып коштошушту. Волуста дагы 10 чакты жетим балдар менен кошо мени Ташкентке балдар үйүнө жиберүүнү чечишти. Станцияга биз кечке жакын келдик. О, айланайын капчыгайлуу, бай теректүү станциям. Жүрөгүмдүн теңи түбөлүккө ошол жерде калды окшойт. Жакын арада поезд келип, биздин айрыларыбызды билгендей, тоо менен шыкалашып турган карагайлуу бойлуу теректер, көгүм аралата соккон шамалга ыргалышып, бири-бирине сүйкөнүп,
алда эмнелерди шыбырашып, үшкүрүк тартып, күйлөнүп турушту. Демейди ар нерсеге кайратып Дүйшөн бул жолу канчалык чымырканса да ичтен сызып кайгырганын жашыра албады. Ал мени кайта-кайта тигиле карап, жакамдын топчуларына чейин эркелете сылап, кыялбай турду. Мен сени өмүрү жанымдан алыс чыгарбас элем Алтынай, деди. Бирок менин билимим жетпейт. Кантейин, окуунун чыныгы жолунан сени калтыра албаймын. Мен болсом ушул жерде кармашып балдарды окута берем. Күчүм канча жетсе ошончо окутам. Балким кийин сен дагы мугалим болуп балдарды окутуп калсаң, биздин жаман мектепти эстеп күлөрсүң. Бул арада талааны жаңыртып, оттору балбылдаган поезд көрүндү. Станциядагы элдер жүктөрүн көтөрүп, темир жолго шыкап келишти. Мына эми, азыр жөнөйсүң, деди Дүйшөн колумду кармап. Бактылуу бол. Канатыңды жазып талпынган Алтынай. Эчтемеден тайманба. Чабыттап учкун, окуй бер. Сүйлөөгө дарманым келбей, мен ыйлап эле тура бердим. Ыйлаба Алтынай. Дүйшө менин жашымды арчып, ошондо эсине кандай түшкөнүн билбейм. Баягы биз тиккен терекчилерди Алтынай. Мен өзүм багып өстүрөм. Аман болсо кайрылып бир келсең, кандай болгонун көрөрсүң али, деди. Аңгыча жарк-журк этип шарактаган поездда келип жетти. Кана эми, 5 көкүл чачыңдан айланайыным. Бери болчу, маңдайыңдан өбөйүн. Дүйшө мени бекем кучактап, чачымдан жыттап, маңдайымдан өптү. Ал эми сапарың ачылсын, жодураган көзүңдөн айланайыным. Вагондун тепкичтерине чыгып, тигиндей барып кайрылсам, сындыра чабылган койнун мойнуна асылган Дүйшөн берки соо колун сунуп жүткүнө берди эле, поезд ордунан козголуп жылып жөнөдү. Кош Алтынай, кош чырагым, деп кыйкырды ал. Кош агай, кагылайын, айланайын агай, дедим мен. Вагонду жандап жүрүп келе жаткан Дүйшөн бир убакытта артта кала берип, станциянын капчыгайы солк эте түшкөндөй, Алтынай деп баягыдай, бирок андай да эмес, оюнда турган алды эмнени айтпай калып, өкүнгөндөй кыйкырды. Жүрөктүн түпкүрүнөн атырылып чыккан бул кыйкырык ушул күнгө чейин кулагымда угулуп тургансыйт. Капчыгайды аралап, Тешкен тоодон чыгып, улам күч алып булдамдаган поезд казактын Даркан талаасы менен эркин деле күпүлдөп, мени жаңы турмушка, жаңы күрөш, жаңы эмгекке алып кетип бара жатты. Кош биринчи мугалимим, кош биринчи мектебим, кош балалык чагым, кош жер кыртышынын астында көз ачылбай калган тунук булак өңдүү, эч ким билбеген менин биринчи, менин наристе сүйүм. Дүйшөн айткан чоң шаарда, чоң мектептерде окуп, рабфакты бүткөндөн кийин мени Москвага марксизм-ленинизм институтуна жиберишти. Мына ушул узак жылдарга созулган мезгилдин ичинде нечен жолу окуунун кыйынчылыгынан мөгдүрөп, жыгылардай болгонумда, Дүйшөндүн айткандары ар качан мага күч кубат берип, мени кайраттандырып, шыктандырып алга сүрөдү. Анткени элдин бир окуганын мен 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе көп окуп, 10 эсе көп кайталап, адамдын бала чакта окуй тургандарын мен кайра баштан үйрөнүүгө мажбур болдум. Биринчи диссертациямды Москвадан коргодум. Мен үчүн бул чоң эмгек, чоң жеңиш болду. Бул мезгилдин ичинде айылга кайрылып барууга чолоом келбеди. Аңгыча согуш чыгып кетти. Кеч күздө Москвадан эвакуацияланып Фрунзеге кетип бара жатканымда, Дүйшөн узаткан станциядан түшүп калып, биз тараптагы совхоздун арабасына отуруп, айылга бардым. О, айланайын тууган жерим ай. Кан төгүлгөн кыйын учурда кайрылууга туура келди. Айыл кыштак көбөйүп, жолдор, көпүрөлөр салынып, таанылгыстай өзгөрүлгөнүнө канчалык кубансам да, согуштун кесепетинен томсоруп келе жаттым. Айылга жакындай бергенде, колхоздун жаңы салынган бак тарактуу көчөлөрүнө карап, биздин мектеп турчу дөбөгө көз жүгүрткөнүмдө, демим оозума тыгылып токтоду. Шынарлаган 2 терек, жанаша кыналышып, дөбөдө чайпалып турушкан экен. Дайым ичимден агай деп жүрчү кишине биринчи жолу өз аты менен Дүйшөн деп шыбырадым. Рахмат сага Дүйшөн, сенин баардык кылган жакшылыгыңа, мени унутпай жүргөнүңө рахмат. Жаным курман сага мугалимим. Менин бетимден аккан жашты көрүп, араба кеч бала чочуп кетти. Сизге эмне болду эжеке? Анчейин иним, тек өзүмчө. Сен бул колхоздун элин тааныйсыңбы? Таанычу элем. Дүйшөн деген башта мугалим болуп жүрчү кишини билесиңби? Дүйшөн? Ал киши аскерге кетти жакында. Ушул арабам менен бир топ элди кошо районго өзүм жеткирип келдим. Ал балдары барбы? Ооба бар. Үйү суунун тиги маңдайында. Көчөнүн четине келгенде мен арабадан түшүп калдым. Кантеримди билбей ойлонуп туруп калдым. Мен баланча элем, мени тааныйсыңарбы деп, мындай тополоңдуу күндө үйүмө үй кыдырып, таанышууну туура таппадым.
Дүйшөн болсо аскерге кеткен экен. Анан калса жеңем менен акем турган жерге өмүрү басып келбеймин деп өзүмө ант бердим эле. Адамга көп нерсени кечирүүгө болот, бирок мындай ишти менимче ким да болсо кечире койбос. Ушулар менин мында келип кеткенимди билбесин да, укпасын деген ой менен көчөнү аралап айылдын сыртына чыктым да теректер турган дөбөгө бардым. Кайран теректер. Арадан канча заман өткөнүн ушундан эле билүүгө болбойбу? Саламатсыңарбы? Асыл зат теректер. Силерди элдин келечегин тилеп тиккен, багып өстүргөн кишинин айткандарынын баары келди. Мына эми ал эл журтун душмандан коргош үчүн кан майданга аттанып жөнөп кетиптир. Мынча эмне үрүйүңөр учуп, муңдана шуулдайсыңар? Кыш келе жатат. Саргарган жалбырактарыңарды шамал утуп, жылаңач калганыңарга кейип турасыңарбы? Ооба, борон чапкындуу кышта болот, бирок жазда келет. Кейип келе теректер. Муңдан багыла. Биз силерди жакшылыкка багыштап тиккенбиз. Силер толукшуп бүрдөгөн жаздын биринде жеңиш да келер, тынчтык да келер. Зор теректердин чайпалган чокуларынын күүсүн тыңшап, мен көп көдейре ушул жерде турдум. Булактан келген арыкты жакында гана кимдир бирөө чаап тазалап койгон экен. Суу сызыла агып, мындалган жалбырактарды бетине көлүктө айдап барып жатыптыр. Оң колуңда айланайын, о колуңдан айланайын мугалимим. Жеңиш менен эсен соо согуштан кайтып кел. Дөбөнүн үстүнөн айылда турган жаңы мектепти көрдүм да, биздин мектепти карасам, ортуда жок. Ушуну менен мен жолго чыгып, дагы бир арабага түшүп, станцияга жеттим. Согуш болду, согуштан кийин да жылдар өтүп жатты. Бирок айылга ар кандай иштерге байланыштуу экинчи кайрылып бара албай жүрдүм. Анын себеби көп. Актанайын деген жерим да жок, анткени менен элден кол үзүп, каттабаганымды чоң күнөө деп эсептеймин. Заманым, тагдырым ошондой болду. Турмушка кеч чыктым. Бирок багым бар экен. Жолдошум экөөбүз бала чакалуу болуп, ынтымакта жакшы турабыз. Мен азыр философия илиминин докторумун. Ар кандай коомчулук милдеттерим бар. Буларды айтып жатканым көп кырдуу күндөлүк турмуштун кызыктуу убаракерчилигинде жылдар өтүп, күн өтүп, мен эч убакта унутпас ыйык нерсени эсимден чыгарбасам да, анын таасири солгун тартып, мезгилдин куму баскан эски булак өңдөө көзү бүтөлө берген. Аны мен кече жакында айылга барып, ошондо гана сездим. Жолдош окуучулар, аңгеменин аягында мен дагы бир ирет Алтынай Сулайманованын катына кайрылгым келет. Анда мындай деген жерлери бар. Эмне үчүн баягында айылдан тез аранын ичинде кеткендигимдин себеби сизге эми белгилүү болгон чыгар. Мунун баарын ошондо эле отуруп элге айтып түшүндүрүп берсем да болмок эле. Бирок өзүмдүн кетирген билбестигиме өтө капа болуп, өтө нааразыланып, бул бойдон Дүйшөн карыянын астына барып жүзүгөрүшүп, салам бере албастыгымды сезип, жана да бул иш жалаң гана бизге эле тийиштүү эмес, көпчүлүккө керек экенин түшүнүп, эртерээк жолго чыгып, эртерээк ойлорумдун баш аягын жыйнап, өткөн кеткенди тактап, тийиштүү сөзүмдү кат жүзүндө кабарлоону туура таптым. Анткени ошондо жаңы мектептин кадырлуу төрүндө мен эмес, сиз да эмес, башкалар да эмес, биринчи мугалимибиз Дүйшөн аксакалы отуруш керек эле. Мектептин ачылышын ушул киши жарыялап, жана башка урмат сыйын ушул киши көрүш керек эле. Тескерисинче, биз үлпөттүн үстүндө отурган кезибизде дале болсо ушул алтын киши куттуктоо телеграммаларды ала чаап келди. Түшүнсөк, уят эле иш болду. Дүйшөндүн кандай мугалим болгонун азыркы жаштар билбейт. Мурункулар болсо ажалы жетип өлгөнү бар, согушта курман болгондору бар. Ал эми мунун баарын кабарлап айта жүрүү түздөн түз менин милдетим эле. Бирок айылга каттабай жүрүп, мурункунун баардыгы унутулуп, эстен чыгып кетпесе да, алыска катылган буюмдай болуп көмүскөдө кала берген. Аман турсак, мен али Дүйшөн мугалимиме барып, кечирим суранып өтүнөм. Менимче, ал киши экөөбүз бири-бирибизди түшүнө турган жалпы тил табарбыз. Кеп азыр башкада болуп жатат. Биз кээде унутпас нерселерди унутуп, эскирбес жоо жарагын эскирди деп, аны пайдаланбай жүрөбүз. Ушуну менен өзүбүздүн тарыхты жардылантып, жаштарды тарбиялоо ишинде көп кемчилик кетирип келе жатабыз. Болбосо, мага окшогон менин замандаштарым Дүйшөн сыяктуу биздин жаңы доорду орнотууда өмүрүн кыйып, жаштыгын берип, жүрөгүн жүрөк кабы менен кошо элге сууруп берген эбегейсиз эмгек, эрдик көрсөткөн. Мен мындай элем деп төшүн какпаган карапайым, асыл жүрөктүү бир канча адамдар жөнүндө биз мурунтан элге жеткирип айтып жүргөн болсок, анда алар унутулуп, көз жазымында калып, анан калса тамашага айланып кетпес эле го. Биз буларды сыйлабасак, өзүбүздү сыйлабаганыбыз,
революциянын деми менен кылымдар аттап басып өткөн жолубузду сыйлабаганыбыз. Азыркы кезде кээ бир жаштар коммунизм ушул бойдон көктөн түшүп келгендей чалчакташып, совет өкмөтүнүн алгачкы тарыхы жөнүндө кеп болсо, ой коюңузчу, качанкы немелерде анын баары айтылып бүтпөдүбү эми деп манчыркашат. Жок, качанкы эмес. Азыр атом менен космостун доору болсо да, революция жактан дүйшөндөр дале биздин катарыбызда. Коммунизм куруп жаткан азыркы жаштар үчүн дүйшөн сыяктуу адам мисал болуп, үлгү боло албайбы? Эгерде биз баарыбыз ошол дүйшөндөй эле болсок, аң сезимибиздеги коммунизм алда канча болор иш. Дүйшөн мугалим болуп жүрүп билимим аз деп өкүнөр эле. Анысы ырас. Бирок кээ бир азыркы жогорку билимдүү, маданияттуу мугалимдер дүйшөн сыяктуу өз кесибин сүйүп, жүрөк жалыны менен ошого берилсе болор эле. Анткени мугалим деген талмудист эмес, ал кайсы доордо болбосун дайым революциялык тарбиячы, антпесе анын коомго берген пайдасы кем болот. Кымбаттуу иним, сизге кат жазышымдын дагы бир максаты айылга барып жаңы ачылган мектептин атын Дүйшөндүн мектеби деп атоону элге сунуш эткени жүрөм. Ооба, так ушул катардагы колхозчу, азыркы убакытта почточу болуп жүргөн кишинин атынан сиз дагы менин ушул сунушумду колдосоңуз экен деп суранам. Москвада азыр саат түнкү 2 болду. Мейманкананын балконуна чыгып, бийиктиктен от жайнаган шаарга карап, эртерээк айылыма барып, ушул кишиге ийилип салам берип, сакалынан өпсөм экен деп тилейм. Бул сүрөттү мен али тартып бүтө элекмин. Анын кандай болуп чыгарын эмитен айтууда кыйын. Күнүгө таңзардан туруп, мурда долбоорлонгон айрым вариант сүрөтчү этюдтарды кайра баштан карап чыгамда, үн катпаган таңкы тынчтыкта аркы терки басып ойлоном. Жок, мен али көңүлдөгүнү таба элекмин. Иштин баары алдыда. Бул сүрөт азырынча ойдогу тилек гана, жүрөктө толкуган кан тамырында жүргөн элес үмүт, кыял. Ошондой болсо да бүтө элек чыгармамды ортого салып, силер менен кеңешип турган кезим. Албетте менин бул эмгегим биздин айылдын биринчи мугалими, биринчи коммунисти, азыркы убакытта почточу болуп жүргөн Дүйшөн аксакалга арналат. Канткенде бул ташкындаган чындыкты сүрөткө, боекко сыйгарып, канткенде анын жалындуу элесин жоготпой, канткенде ошол кездин күрөшкө толгон кармашуусун, адамдын тагдырларын азыркы күндөргө чагылыштыра көз алдыга келтирип, аны көркөм чыгарма катары канткенде элге тартуу кыла алам. Мен бул сүрөттү тартпай кое албаймын. Бирок эмне үчүн сүрөтчү болуп туулдум экен? Бирде колумдан эчтеке келбестей апкарып заманам куурулат. Бирде тоомкуро тургандай бел байлап, кана, эмнени тартсам, кандай кылсам дейм. Бала кезде эчтекесин билбей жүрүп, өзүмчө эле сыйкырлана берген айыл үстүндөгү Дүйшө менен Алтынайдын теректерин тартсамбы? Дөбөдө чайпалышкан кош теректер азырда көз алдымда. Анын бийик бутагына чыгып отурган жылаңайлак, жылаңбаш, турук беттүү тентек бала тээ алдагайда мунарыктаган мейкиндиктин көркүнө суктанып, шамал аралаган терек көзүн тыңшоодо. Буларды тиккен кишилер кийинки жаш муундар ушинтип терек үстүнөн аймакты кеңири көргөндөй, илимдин чокусуна чыгып, турмуштун терегине көз чаптырсын деп тилеп өтүп эле. Же болбосо айылдын биринчи мугалими деп Дүйшөн балдарды мектепке эрişтип бара жатканда, бирин жонуна мингизип, экинчисин колуна көтөрүп, суу кечип бара жаткандагысын тартсамбы? Же Алтынайды поездге салып, алыс сапар узатканын тартсамбы? Койчу. Ушундай эле толгон ойлор, долбоорлор, түгөнбөгөн изденүүлөр. Булардын кайсынысына келип токтоймун, тарткан сүрөтүм кандай болот, мен али билбеймин. Менин көзүм жетип турган бир гана нерсе бар. Мен талыкпай изденем. Чыгарманын аягы.